Салдат толу айылга түшкөндөн жүдөп Нарбото кеминди көздөй теминген. Алыс тууганы атаке сары багышка бет алганын айылдагылар тургай катын баласы да байкабай калды. Ошондо Нарботонун заманасы куурулду. Жада калса айылдын иттери кошо жалтаңдагансып, абалап койгон жок деп арданды. Демейде алдынан көк таңгыт чыкса жара тартчудай өңдөнгөн дөбөттөр куйруктарын кыпчып, тумшуктарын чурайларына тыгып, кемегенин түбүнө корголошкондой. Кудаян элинин бешигинде болгон жерден көз жумдук деп арман кылат. Кудаян атамдан энчиге калган кайран жер, ала тоо арасынын сарасы элең, ээн жайлап элкин жүргөн төрелең, калмак катылганда бербеген, казак тийгенде бербеген, бетегелүү чоң ташым, жаныбыз менен тең элең. Чоң тоолордун соорусу чочкочуга кантип тең. Нарбото батыр башын салып бастырып барат. Байкаса ичинен сызып, бетегелүү чоң ташты жоктоп баратат. Тобо кошого айткансып кошуп баратат. Ташка туягы тийип атынын мүдүрүлгөнү Нарботонун оюн бузду. Кашка жолдон качып көздөн далда деп сокмо жолго салган эле. Атынын басыгы бузулду. Узун коктунун кууш таманындагы таштуу жолдо аты жер тандап аяк таштайт. Тарс этип ташка такасын уруп, таканчыктай калат. Кайра жол тандап илкейт. Тасыр катып аламбы деп Нарбото чочуйт. Олбуй-солбуй теминет. Атынын ыгына көнүп, ойго термелет. Сарубайымдын учуна чыга албай, Нарбото убара. Узун коктунун учу көрүнбөйт. Сары өзөнчүйгө жете албай, алдындагы аты убара. Коктунун оозу жактан ысык аба уруп, илгерилеген сайын илеби катуулайт. Сары өзөнчүйдүн аптабы. Мүдүрүлүп-сүдүрүлүп жатып Нарбото коктудан чыкты. Чүй өрөөнү жатат ыңкып. Өрөөндү жарып, боом капчыгайынан чыккан өзөн агат. Мужуктар коно электен илгери Талды булак деп коюшчу. Ошол тушту көздөй бастырды. Алыста Орустун Орловка деген кыштагынын тамдары агарат. Эгин талаалары созулат. Эгинчи жатакчылардын алачыктары карарат. Аштык кайтырган аштыкчылардын карааны жүрөт. Устараны мизи өткөнсүп, чөбү кыра чабылган жайыттар жылаңачтанып, үйдөй болуп үйүлгөн үймөк чөптөр дүпүйөт. Берегиде мужуктун айрысын көтөрүнүп чөмөлөйгөн, чалгысын шилеп, сол таштаганды үйрөнгөн кыргыздар машакаттанат. Аларды малайлар дешет. Мужукка жалданып малай жүрүп кетти дешет. Күндүн төбөдөн өткөрө уйкулаган ысыгында кандай жан чыдайт деп Нарбото таңданып башын чайкайт. Туурадагы көк жонду этектей кеткен жолго салды. Жонго жалгыз конуп, токмокко кеткен кара жолду карай отурган кийиз үйдү байкады. 3 чакырымчалык алыста жыландын изинде созулуп жаткан кара жолдун үстүнөн караган кароолунан бетер жол жакты карап, үйгө жөлөнүп отурган жалгыз караанды байкады. Эрбейген түрүнө караганда жакада калган жатакчылардан го деген. Тигил киши Нарботону көргөндө эргилчектен баш багып ичкериге бирдеме деп сүйлөгөндөй болду да, төмөндөп түшүп, Нарбото өтчү жолду бойлой шиберге отура кетти. Үй ичинен көнөк чоң аяк көтөрүнө чуркаган кемпири этегин басчулай эң теңдеп, артынан жете келе Абышканын кашына отурду. Абышка Нарбото чукулдаганда оозуну учурашты. Жол болсун батыр, деди Абышка. Караса күндөн уялган көздөрү жымшыйган, жүзүн бырыш баскан, жулма сакалдуу, сары чийкил чүкөдөй Абышка экен. Эскилиги жеткен бөркүн баса кийген. Үстүндөгү таар чапандын жамачы көрбөгөн соо жери жок. Майшыйган чокойунун сөгүлгөн жерин көктөй берип, тамтыгы жок. Арыбаңыз аба, деди Нарбото. Кайсы элден келатасың? Кудаян элинен. Өзүмдүн кабырга тууганым турбайсыңбы? Каякты беттеп? Атаке Сарыбагышка. Тынай эли де. Атаке Сарыбагыш деп Орустун атаган эмеспи? Көп солдатты аркасына салган улуктар өттү эле. Бордунун ичине өргүчтү. Бетегелүү чоң ташта жергесүү менен алек. Нарбото ушул сөздөрдү айтып, арданганын билгизбей ачуусун араң жутту. Кемпир көнөктөгү жармадан чоң кара аякка толтура куюп сунду. Нарбото кап ортолой тартып, жарма жуккан эринин тилинин учу менен жалап туруп калды.
Göň törüp jüber balam. Koy tuyaktın gözünde ayakты tüget albay, dedi kempir. Anısı kakşık uğuldu. Jomokton eşitken joruk esine tüştü. İlgeri joktu izlegen batırdın aldından kempir çıkıp, koydun tuyagınday bolgon çöçökü ayran tartıp tölge kılat emespe. Arıp açkan batır tuyaktın gözünde çöçökteki ayrandı tüget albay kalsa, şorun göveken balam deptir. Anısın arınday. Narboto kara ayakta şıpka aytarttı. Balçelekçi mucuktar konatga, dedi abışka. Balçelekçilere bak kongon, emi kıştak tüşetimiş. Mucuktun basırıgı canımızga jabır boldu. 6 yıl murummun avturgan taldısunun ozuna 4 mucuk kongon, karaçı. 6 yıldın içinde düpügön kıştak boldu, dedi abışka. Taldısunun öröngö çıga bergendegi kaşatında jatkan Arlovka kıştagına kolun jangsady. Narboto bakşakka orongon, tegirmendin başı, çirkösünün çokusu şoňşoýgon kıştakty tiktedi. Esinde, jüdö görüngen 4 orustun gelgenin eldin bary gep kılgan. Kolunda kokon tıyını jok gelgen 4 mujuktun 6 yıl içinde jasagan uşunçalyk dep dagı bir jolu taňdandy. Tigi akkan özön bulup kıyma çime östen bastı, Taldısunun sayı kakşıdy. Almaluga kışta çölege aralay albay kaldık. Jurtun malı tüşüp geçse malın tartıp alat. İzdep barsa başın kandap atın jıgıp alat. Sakaldığını suylonu bilişpeyt eken. Karı jaştı karabay urçu oluştu. German menen soğuşta gem akıl gelgen çoň kol degeni var eken. Kolunun çoňdugu gürekte eken. Şamşı elindegi karaja karanı ölese sabaptır. Kan kusup jatıp öldü beşara. Kolundagy kılgıyagyn julup alıp, başyn jara çaptır. Kaysı жазık üçün dep suragan kişi jok. Arızanıp barısa aydap jolga salıptır. Karaja kararçı? Dep Narboto atın eşitkendey birok esite albay gaytalady. Geçe köp saldat gelip atake sarı bağıştın bozbaldarın Katüleşkege gamaganın jogorу ötkön jigitler aytıp gelişti, dep gebin uladı abışka. Saldat aldırgıday, Katüleşkege saldırgıday emne olttur, dedi Narboto. Ögüntü Akbeketten arkandap jer kesmeke çençiler gelse, Atakenin bozbaldары kamçı yürügen emiş. Almatıdan jandıralı saldat tap gelip, ukbasaňar kırgınga giripter kılabız deşiptir. Narboto atının jalın kaşıp, saamga onçukpay turup kalıştı. Abışkanın ukumçuluğu var eken go, dedi içinde. Keminge jol çalıp kalıpsın Batır, dedi abışka. Gökbörü tarsam dep ermegizde paratam. Jalgız gökbörüge tüşüm degenine jol bolsun. Narboto birdeme dep ün katkıçaktı abışka gözlerin gülmüngdötüp, gütpögön jerden tamaşaga çaldı. Çiğdin tübün kırkmaka ermegin barba geminde. Armanın aytıp oturgan abışka zamat da özgörüp sanın çaap katkırdı. Oğuzun açıp katkırsa jımşıgan gözleri jumulat, tişi tüşkön nemenin tişinin eti kızarat. Narboto erksiz bırs güldü. Çüködöy bolgon uşul çaldağı gezeginde çiğdin tübün jırtkan ekene dep güldü. Hemi kempirinin mangdayına şug oturganın armandap, sanın atkıgan çal eken de boylop, urtun araň jydy. Abışka galjyň göründü. Adam arganday garyt dep kalışa taksakaldar. Jaman gargandar galjyňdagan galjyň başlatygan emiş. Kempir ulagy gatu nemedey, uksa da ukpaganday tür jasap, gönögün eňkeytip kara ayakty gayra tolturdu. Abışkasına sundu. Joloçu jigitdi jok jerden tamaşalap alganına maşırlangan abışka gülküsün zorgo tıyıp, kara ayaktagy jarmadan oğuz tiydi da iştim, batırgasın dep kempirine uzatdı. Kimden oğlusun? Katın bala barby? Dedi abışka. Narboto özünün aljayын aytdı. Katın bala ayılda kalganын aytdı. Özünden ötküçö geç bolat, geçmelike su tolat. Bugün konup, erteň su tartılganda get, dedi abışka. Eki ayak jarmasını içip algan Narboto göndü. Narbotonun jolda gelatıp, Toltoy abışkanın üyüne konup kalmağı uşundayça boldu. Kaljyňdagan çal dese ötkön getkendi gep kılıp, sanjırany sürüştürüp jübermeyi var eken abışkan. Kempiri iriktin eki jiligin, karçıganın kaldığın salıp, kazan asıp, çığdan da güýpölüktep jatkanda eko genen süýleşdi. Erigip kalgan nemenin sözgü aranı açılıp,
сөздү Тагай атанын ак үйлүү болгонунан баштап алып Сарыбагыш Солтонун төбөсү көрүнгөн адыркы балдарына чейин таратты. Аягын Сооронбайдын Дүрү, Далбайдын Султаны, Төлөнүн Ыбырайымы, Шабдандын балдары деп дагы көп атты атап бүтүрдү. Кимден тарарына келгенде жаңылып калмайы бар Нарбото кунт коюп угуп арасында биз кайсы жерден кошулабыз деп сурады. Кабырга тууган чыкмагынын жөнүн тактап алды. Толтой Абышка Манаптын балдарынан ырк кетип барат деген ойдо экен. Атакенин балдары орустун алдында бир ооз болушпай, амал талашып, бүтүн элди болуш кылып бөлүп алышканына кейигенсиди. Тагайдын баласын Тагай тебеледи дегендей айтты. Нарбото ушинтип түшүндү. Бул элде деле эл башыларга ичкүптүлүк күч экен го, деди ичинде. Жерди тешелеп саткан кесип чыкты. Далбайдын баласы Султан баарын сатты. Бир пут балга бир теше жер саткан күнү болду, деп кемин ичин нааразы, деди Толтой Абышка. Жерди балга айырбаштайт дегенди укканда Нарбото таң калып, балды эл тең бөлүп жейт деп түшүнүп алган жаны. Биздин элдин кулагы укпаган өнөр экен. Анысы кандай, деди өңүлүп. Бал челекчиң жерди баш оту менен алат дегенди укканда айнып калды. Бал жаламакчы болуп барып бармагын саларда кайра тартып алган немеден бетер жарабаган окат тура, деди. Экөө аш кайнам убакытка урашыптыр. Казандагы этти чыгарар алдында кемпир жыгач аякка коюп шорпосун деле шоркурата ууртап калышты. Нарбото Абышканын саяпкерлигине куштарланып, шорпо үстүндө күлүк жайын сурады. Болгон билген өнөрү саяпкерлик экен Толтойдун. Саяпкерлигинен айтты. Шабдандын ашындагы чабышта 5-чи чыккан күлүктү таптагамын. Орустун Ташкенден атейи алдырган зоот атынын чыкпасын билгемин, деп айтты. Жылкы баласынын не бир түркүмөн айтып, Нарботону тамшандырды. Кызык сөздүн маалында асылган эт алдыга келди булоолонуп. Абышка кашкажылыкты конок деп Нарботого тартты. Конок деп кой сойбогонум менен колуңда кашкажылык кашкай турсун, деп тамашалады. Өзү каржылыкке ээлик кылып кемпирине тыштууга урганы сунду. Нарбото кестиги менен кашкажылыктын этин кыя туурап чайнайт. Семиз ириктин эти экен. Кесип оозуна салгычакты салааларынан май тамат. Бах, 3 ранга семирген койдун эти турбайбы деп даамына тамшанып, май тамчылаган бармагын лап эттире жалайт. Тишине ылайыктап этти майда турап жеген Абышка коюн мактайт. Өгүндөн бери чымындатып жибербей, бакандын бийик айырмачына асып карадым деп кемпири кыпчылат. 2 жилик 4 кабыргасы калган карчыгага табакташ болуп үчөө отурат. Сорпосу дагы келмек. Бир малда бир кесим этти жаңы эле сугунган Абышка тилин чайнап алган немедей, тили күрмөлбөй күтүүсүздөн токтоп калды. 2 эле жолу чайнаган эти оозунда. А дегенде карыган неменин тиши сынып кеттиби деп ойлогон Нарбото оозундагы майлуу этти жайыраак чайнап Абышканы тиктеди. Абышка жүлжүгөн көздөрүн сүзүп, алысты тыңшайт. Эт желип жатканын унутуп, оозундагы чала чайналган кесим этин унутуп, чоочун дабыш алгандай кулагын түрөт. Эгин бүлкүлдөтсө, дабыштан жаңылчудай кулагын түрөт. Нарбото дагы кулагын түрдү. Болгону жылкынын алыстагы дүбүртүн баамдады. Абышка колундагы жилик менен кестикти табакка ыргыта салып, оозундагы этти күрмөп жутту да, май колдору менен жер таяна аяктай жерге жата калды. Чымыны ойгонгон бакшыдай туйлап, оң кулагын жерге такайт. Каңырыш уккансып, сол кулагын жерге такайт. Демин ичине катып, 2 кулагын алмак-салмак такайт. Алыстагы дабышты тыңшайт. Дабышты ажыратты белем, бир малда жымшыган көздөрүнүн нурун чачырата күлүмсүрөп, жулма сакалдуу эгин титиреп, деди. Ачып көздү жумгуча баягы күйпүйгөн Толтой Абышка жок, жылкынын алыстан чыккан дүбүртүнө арбалган, аруусу кармаган кадимки Толубай кейиптенген Абышкага айланды. Кагылайын кан барата, арасында асы чыкма аргымак баратат, деп кыйкырды Абышка жерден кулагын албай. Кемпири элейип, Нарбото делдейет. Оту ичке тамызылган очоктогу чоктун үрүл-бүрүл жарыгында кулагын жерге такап, жер кучактап жаткан Абышканы тиктешип, кошо арбалган сейт. Айчылыкка арыгыз, күнчөлүккө чалыгыз буудан чыкма баратат.
Bagудан кетип калыптыр кайран деп бакырды абышка. Кашкажылыкты кармаган бойдон катып калган Нарбото «Hey» деп кулагын салды. Абышканын оозунан дагы эмне сөз чыгарын аңдып калды. Жаныбардын табы жараса, туу куйругу бир кучак тулпар чыгат. Кетмен туяк кең соору күлүк чыгат. Арман алып калар азамат кайдан чыгат деп абышка өбөктөй калып эгин кемшеңдетип кейип жиберди. Жакшы ат үчүн катындан кечүүгө даяр Нарбото колундагы кашкажиликти таштай сала, кошо өбөктөй берип абышканын өңүнө тигилди. Айтканыңыз аныкпы, аба? Деди. Аткан октой күлүктүн тукуму экен, деп абышка отура калып ыйламсырап жиберди. Аткан октой күлүк дегенди укканда Нарбото олжого туйтунчудай ичинен жымыйды. Кудай өзүң бере көр деп кудуңдады. Алып калсам деп сурады. Колдон чыгарчу мал эмес, табын өзүм табамын, деди абышка. Колун майлыкка чала арчыган Нарбото ордунан шарт туруп, эшикти көздөй жөнөдү. Абышка артынан түштү. Сыртка чыгышта тала түз жым-жырт сыяктанат. Ай караңгы көмкөрүлгөн асманда сансыз жылдыз жымыңдайт. Ал түндө кайдагы жорукту баштадың деп кемпирдин наалыганы угулат. Аңылдабай жагыңды бас, мастен, деп абышкасы эңирчектен баш багып карып алды. Кайра тыңшап дүбүрттү чалышты. Токмоктун жолунда бараткан жылкынын дүбүртүн алышты. Катуулап жетсең калаага киргизбей кармап каласың, деди абышка. Күлүк чыкманы караңгыда таный албайм го, аба, деди Нарбото. Жеткирсең өзүм көрсөтөм, деди абышка. Тушоодогу атын чечип токуй салган Нарбото абышканы учкаштырып, булдурсунун колго алып, токмоктун кара жолуна чыкчу төтө жол менен чапты. Жылдыз оңдомойго жокмун, бирок жылдызым мага оң эле, деп күбүрөндү абышка. Сүйөөчүсү барчылап сүйлөмөйү бар экен абышканын. Көнү эме жылдызга кетип эмнени бежирейт, деди оюнда Нарбото. Токмоктун кара жолуна тезирээк жетсем, көйгүлүктү көрсөм деп дегдеген жаны атын тез-тез теминип, абышканын айтканын аңдаган жок. Нарботонун дадысына жармашып, күмүш курунан бек кармап учкашкан чүкөдөй абышканын көздөрү жылдыз толо асманга кадалат. Нарботонун казандай калпагы, калдайган далысы асмандын жармысын жаап калгансып, абышка шыкалай карайт. Адегенде үч аркарды, артынан Толтойдун огу турган топ жылдызды таап, ичинен сыйынды. Толо жылдыздардын арасынан Толтойдун огун төлгө кылмай адаты бар эле. Кайсы заманда айтылганын билген киши жок, эс тарткандан уккан сөз эле. Төбөдөгү үч жылдыз үч аркар өңдөнүп качып барат. Үч жылдыздын артындагы балбылдаган жылдыз үч аркарды жогууган Толтой. Жаасын тартып жатат, эки огу сая кетип ак жылдыз болуп куулат. Жаасын жана бир чойгондо жебе аркардын кабыргасына кадалып, капталынан кан оргуп кызыл жылдыз болуп куулат. Нарбото атынын санына камчы салам деп жатып, абышканы балтырдышка 2-3 мертебе уруп алгандай болду. Жүргеттен көлөсүң, деди абышка. Так ошол маалда согушка деп улоого алынган үйүр жылкы кара тер түшүп, Токмоктун кара жолунда бараткан. Айдоочулары Токмокко түнү жете баралы деп ашыгып бараткан. Нарбото менен абышка 3 чакырымдай жерге жете келип, окчуун жерден кулак салды. Айдагыштары мылтык асынган оруско десе, берегеле кыргыздардан жасоол жүргөн жигиттер көрүнөт. Ышкырыгынан, кыйкырыгынан танып, кыргыздар турбайбы, деди. Санаса экөө. Колумдан келет экен, деди Нарбото. Буйткалуу жерден чап салмакка камданып, желдирип барат. Астында баратат, деп абышканын ою аргы макта, кулагы күтүрөгөн дүбүрттө. Акырын тур, өзүм билем, деди Нарбото. Чукул жерден тыңшашты. Ботом, мынау Атаке Батырдын күлүгү Ноктолу торунун тукум эмеспи, деди абышка бир малда чочугансып. Катыгөн, качыра көрбө, деп жалынды. Көз алдына арышын созгон кара жал тору тартылды. Ноктолу тору тартылды. Буйтка деп аңдын оозун ылайык көрүп, Нарбото абышканы калтырмакка атынын оозун тартты. Узап кетпегей, деп аңтаңдаган абышка аттан шыпырлып жаңы эле түшө бергенде, аңдоочу келип калгансып, аңдын төрүнөн ат жандардын караны көрүнбөспү? Киши бар, деди абышка.
Attан алыстабай, кайра учкаш жудай катып калды. Дароо жүрүп кете албай аялдап, Нарбото аңдын төрүндөгү атчандарды карады. Чочуп кеткен абышкага 6-7 болуп көрүндү. Нарбото баамдаса 4 экен. Балекет деп Булдурсунун бек кармап үн катты. Кимсиңер? Өзүңөр кимсиңер деп тигилер жакын бастырды. Суук кишилер көрүнбөйт, кастыгы байкалбайт. Жылкы аңдып жүрөбүз деди Нарбото. Сураша келишсе, көл кылаасындагы элден ылоого алынган үйүр жылкы кеткенин угушуп, ыгы келсе колго чүрүп алмакка чыгынган шамшылык кыргыздар болуп чыкты. Боомдун озунан бери артынан калбай акмалап келатабыз. Силер тим тургула деп кыжылдаша кетишти. Тим турчу эле деп Нарбото менен абышка тызылдайт. Абышканын кулагына күлүк чыкма аргымактын арышын созуп, туяк таштаганы жаңырат. Жаны бар дейт ичинде. Сыр алдырбайт. Тигилер көнчүдөй эмес. Ол жого жеке туйтунабыз деген түрлөрү бар. Кыжылдашы кызыса чабыш чыкчудай. Антсе Нарбото күлүк чыкмадан кургалчудай. Үйүр силердики. Айдоочуларын чаап бергениме бир жылкы, деди Нарбото. Түн бакырдыкы жигиттер, деп абышка жалынды. Аксакал айтып калды, болбостур деп тигилер көндү. Бешөө болуп жолтороп жылкыга тийишти. Кыйкырып келип, үйүрдүн башын тоонуп беттеп буруп калышса, карышкыр сыяктанып капылеттен чыккан кайсы бүлүк деп айдакчылар адегенде түшүнбөй, саамга дендаруу болушту. Карашса үйүр жылкыны колдорунан жулдурганы турушат. Согуштун чыгымына төлөгөн ылообуз ушул. Токмоктогу улуктун өзүнө колмо-кол тапшыр деп бек табышталган эле. Ооздорун ашырып, тумшугунун алдынан алдырганы турушат. Бузуктар турбайбы деп эстерин жыйып, жылкы айдаган жасолдор жылкыны ажыратып калмакка умтулушту. Айдоочусун чаап берем дегенсиң деп кыйкырды жылкы тийгендердин бири Нарботого. Ырас деди Нарбото. Учу коргошунда алган Булдурсунун колго ороду. Атынын башын туурасынан тартып, жасолдорду тороду. Адегенде колун созуп келаткан олбурлуусун тосуп, буйдамга келтирбей төбө талаштыра Булдурсунун шилтели. Булдурсундун уусу жеттиби же башы жарылып кеттиби, алдыдагы жасол жутту деп кыйкырып жалп өчтү. Нарбото башка жеген жасолдун төбөсүн баскан бойдон ээр үстүнөн кыйшыйганын бир көрдү. Экинчисине жулунду. Ишенген шеригинин ачуу кыйкырып, эрден көчүгү кыйшайып, шалак этип жылмышканын көргөндө, анысы оңой жого кабылбаганын сезип эсин жыйды. Бир жамандыкты туйду. Караңгы аралаш каршыман чыккан кооптуу караан эмнеси деп, алдынан мант берип куйругун түйдү. Кокуй деп атын койгулап, токмоктун жолуна салды. Бачымга бар айтайын, улукту көтөрөйүн деп ашыкты. Чапканы жаза кеткенине ачууланган Нарбото, «Атта кысталак» деп артынан камчыланды. «Өпкөңдү сенин үзбөсөм» деп өчөшүп алды. «Жеткен жерден кан кустура чабайын» деп камданып алды. Караңгыда эки атчан куушуп келет. Нарбото торой чаап отуруп айдакчыны токмоктун жолунан жаңылтты. Сая кууп отуруп калың камышка камады. Качан камышка камалганына көзү жеткенде, кашайып аты жылбай калганда, айдакчынын жонун муздак тер басып айласы куруду. Булдурсунун белендеген куугун качырып келгенде, эрдин кашына жыгылып кыйшая берди. «Жансууга!» деп кыйкырды. Нарбото ак байпактын капталы менен келип, бир тийип, омуроолуп калганда айдакчы атынан түшө качты. «Жансууга, Кетай, Жансууга!» деп жалбарды. Үнү ыйламсырап жалбырайт. Чалынып жыгылганда Нарбото жон талаштыра чапты. «Айланайын Кетай, Жансууга!» деп айдакчы башын катты. Нарбото эрден эңкейип үңүлсө, жашы 17-18ден озбогон, орусча сең селтип чач койгон чырымтал жигит, көзү алаят. Нарбото аяды. «Качкан жагың каяк?» деп тап берди. «Кетай, Жансууга, көл кылаасынан жыйналган жылкы эле, токмоктун улугуна тапшырганы баратканбыз» деп айдакчы башка сөз айта албайт. «Жаш экенсиң, болбосо» деп сөгүнүп артка чапты. Жер түбүнө желип кетишти. «Чунак жигит кайдасың?» деп абышка кокуйлап жолго чыгып алган экен. Нарбото атынын башын таткычакты, учкаштырып алгычакты абышканын жүрөгү кабынан чыгып кете жаздады. Жигиттер кылчайбай кетчүдөй, жылкыларды токтотпостон чуркатып, тоо ашырып кетчүдөй чыйпыйы чыкты. Тоону көздөй баштанган жылкылар караңгыга жетип, аралыгы алыстап барат.
Şamşının oğuzundan jetişti. Söz bekitken elek deşti. Deste jigitler жылkыны bir goga tıgıp arasından tandap al dep turup berişti. Abışka karаңgıda köp жылkыны bir aylanıp jüberip, "Al tetigi arça torunu" dedi Narbotoga. Abışkanın жылkыны bir tegerenip turup, torunu aytkanынан, torunu tanıgandan tigiler şekşinişti. Bu kuv abışkanın bir bilgeni bar okşoyt. Tegin jerden artынан tüşü aňdymak emes, budan çıkmanı aldırdık. Kantik deşip, şaşıp jatışkan nemeler toru atты garmatıp, Şamşının törün gözдөй ıldamdaştı. Nokta salıngan atты garmap kala bergen abışka aldastap, arı çıgıp bir garayt, beri çıgıp bir garayt. Ansı, jaňylyp kaldyby dep, Narboto aldastayt. Jok, torunun öz eken. Jazbay tanıganın garaçın noktolu torunun tuyağı eken. Abışka attın bürüsünden ünsüz sılagılayt. İçinde buğu var ele. Buğuluk kanın çıkarmakka gamdanıp, öksöbüybey garmanıp, eň şigen egin kımtınat. Kapçıgayda ördöy çapkandar, uğuluganın uğussa gayra çap gelişçüdöy abışka unçukbayt. Abışkanın oyu menen bolup, Narboto dağı unçukbayt. Жылkılardan dübürtü Şamşının törün ördöp barıp alısta barıp özüldü. Mına şonda abışka ökürüp barıp torunu basa kaldı. Moynun kuçaktap öngürödü. Jalına murdun tıgıp jıttagılap öngürödü. Tal bolgon gökülünden sılap jatıp öngürödü. Gözünden burçak jaş ketip, sakalı ıldıy kuyulat. Jonu juurulup, jor bolgonun görüp boor ezilet. Okçılı anday oktolçu, noktolu toru öz eken, emne mınça gor boldun de uylayt. Abışkanın öngüröp jübergeni Narbotoga öngöründü. Kızık kişi go, jin tigensi bu layaksız jerden ıylagan emnesi, dedi. Toktatıňyz jaman joruk baştabay. Ay talada ıylagan gaýsy jakşylyk, so kişinin kılar iş emes, dedi. Çolpondoy gözü jaynap жылkı turat, jer çalıp koş gurunat. Janybarym ürkpö, dep abışka ulutunat. Mürüsüne yüzün takap süýkenet. Gözünün jaşyny sürtünet. Atakenin zamanına göçüp barganday süýlenet. Atake kalmakты kuğandağı, gök jal barakты sayagup, gök jelkeden alçudağı tulpardın tukum emespi deyt. Abılay menen çabışta jaralı batırdı jok oluna garmatbay, andamından bir atta bala kaçkan argımaktın balası emespi deyt. Etinen azıp, şapaygan toru esin tapkanday, ezelki bir esinin koluna düşkönдөй elirip, eliktey tuylady. Gözlerin joduratıp, kulaktarın kamıştay tik jitip, terebelde jaňyrta gişenedi. Şamşının toğloru goşo gişenegensip, koktu kolot jaňyrdy. Atake zamandağı attın gişegenegenin ukkansıp, abışka mas. Arusu gelgen abışkanın göz aldına Atakenin tuşundağı tulparlar tartılat. 40 maçkeri var ele, gök çoloğu var ele, kergulun degen var ele, ak kızılı kaydele dep şoloktadı. Ayağın tappay kaldı. Abışka kaçankı tulparlarda joktop sanasa, Narbotonun esine oşol tulparlardan eýleri düşet. Berdike sadır, jayıl dep, kayra turup oyu buzulat. Kurgan çalımınsa attı berevi dep, talaşka düşçüдөй kızgandı. Gekseligin garmatsa, görgülükti göröt dep gekendi. Götübüzden jas oldor kuğun düşse, dedi Narboto. Abışka esine geldi. Jönöylü, dedi böjöňdep. Narboto eki uçkaşıp, toru attı jetelep üýge bet alıştı. Çoçun gözgö görsetpey bagalı. Tulpar ekenin bilse uğurdayt, uğurus bilse soyot. Gündüz talada dalda otkozup tünküsün üy içine gişende baylaylı, dedi abışka. Çoçun bir öge kaldırıp jüberçüдөй korkot. Sen getpe Narboto. Çıpçağın bir cumada tıngıtıp beremin. Anan alparı vaylığında bak, barıp göz salıp duram, dedi. Abışka sözünde turat eken, dep Narboto içinen jımıydı. Katın balaga karabay kalmay boldu. Ap kelip tüzele üýge jetelep kirişti. Kago jegenine gayıl kempir girpik kakpay abışkasın kütüp oturgan ele. Attın noktolu başı bosogodon görüngöndele küýpölöktöp üýdün erjak kapşytyn boşotup jüberdi. Ergilçegi japys üýge girgenden ürküp at adegende kuş gorundu. Abışka noktosun tartkılap, Narboto artынан kamçılap maşakattanıştı. Jonu ergilçeke urunup joru kanap ketdi. Bolboy jatıp girgizişti.
Janarak деле kara jolda çaң sapırıltıp gelatıp, эми мынтип капталы менен кийиз үйдүн капшытын тиреп, кишилер менен чогуу тыгылып калганына эси эңиреген тору ат арткы аяктарын талтайта тура калып сийип жиберди. Саарасы газыктай жерде оюп кетти. Үрүл-бүрүлдө көзүн жүлжүйтө тигилип, ат сийдигинин тунук чыкканын байкап койгон Толтой: "Эх, жаныбарым, ноктолу торунун сийдигинен болгон күлүк чыкма" деп сүйлөндү. Үйдүн ичи чыла жыттанып, абышка чылым чеккендей мас. Кемпири сырттан бир кучак чөп жулуп келип, алдын кургактады. Караңгыда сынына көзү канбай калды эле, абышка үйдүн төрүнө тура калып, атты талбай карап кумарланды. Кара саны түрүлүп деп, тору этине толуп турган санын айтты. Кар желиги кадоодой деп, кар желигине көзү кадалып турду. Түпөк куйрук кең соору деп, куйругу менен соорусунун сымбатына бир түрлүү куштарланды. Бир эле көзү жете бербегени, атакенин тушундагы күлүк тукумунун атакеден адашып кеткени. Эмнеси деди. Десе Нарботонун оюна абышканын атакеден ырк кетип деген сөзү келди. Бала көрбөй өмүрү өтүп бараткан абышканын төбөсү бала тапкандай көктө. Кайгычыл абышкасынын мынчалык кубанганын көрбөгөн кемпири кошо кубанып, ыгы менен. Үйдүн ичи сапырылып, жарымын ат жалгыз ээлеп, калганын үчөө ээлеп, желбей калды эле деп табактагы эттен жеп, жармадан кере жутуп, түн бир окум дегенде жатып калышты. Кенен жерден ушул тепкедей жондун үстүнө корголой конгон үйдүн керегеси тартылгансып, тар үй ого бетер тарый түштү. Кишилер эптеп жайланышты. Кемегенин түбүндө ээр жазданып, Нарбото жатат керилип. Жомактогу Толубай сынчыга туш келдим бейм. Катынымдын көзүнө карабай чыкканымды карачы. Өзүмө купудайык жарашкан күлүк таптым. Орус чеге албаганда ээлеп аламын бейм деп. Төрченди ээлеп абышка жатат. Өңүмө же түшүнбү, Нарбото болбогондо кайдан? Табына келтирсем Нарботодой кайбарга жарашчудай ат экен. Оруска алдырбай аткылар деп. Кемпир жатты томпоюп чыгдан жакта. Жаман чалым Толтойдун кебин кийгенсип, сур кийикти илгенсип эргиштеп алган тура деп. Көз алдына экөөнүн жаш кезеги элестейт. Кыраңда гүл терип чуркаган кыз кезеңи элестейт. Абышкасынын эргиштеген гүл жигит кези элестейт. Жаш чагында ушинтип эргиштеп турчу эле. Сак жатышты. Ат кошкурунса көздөрү умаштай ачылып, кулактарын түрө калышат. Бордунун ичине барган пристав көп солдатты ээрчиткен төрөлөрү менен ошол түнү камбар болуштун айылына конуп калгандан, орус бар деп эл чочуп болушка караган айылдар көз байлаганда эле жайлана баштап эртелей жатты. Демейде эл тегез отургандан кийин деле кыргырдагы жылкычылардын шырылдаң айтканы, кыздардын жылаажындай шыңгырап күлгөндөрү, ак чөлмөк аткандардын кыйкырыгы, дүмпүлдөк ойногондордун каткырыгы караңгыны жарып, болуштун айылы шаңдуу турчу эле. Анын бири жок. Өзөндүн шоокуму гана болуп, айылдын үстү тунжурайт. Орустун жатып алганын жаман көрүп, балдары солдатка кетсе, орус ушинтип ээлеп калары, үстүнө келип жатып алары элестеп, элдин эси чыккансыйт. Уйкусу качып, көпкө чейин чырмете албай жаткан камбар болуштун оюна алда немелер келди. Улуктан келген суракчы өлгөн жигиттин бүлөсү менен жолугат дейт. Тетир сүйлөп турса, кантип билип алсын? Биле койбос дейт ичинде. Өзүн өзү соротуп, капталына оодарылат. Каты уктап кетсем деп, жаздыгына башын тыгат. Учугу үзүлбөгөн ойлор уйкуну качырып кайра тооруйт. Нарботонун чычайып кыраанга чыга калган эмнеси? Испискенин башына коюп кутулбасам сенден дейт. Бүгүн үйүнө түшкөн жок эле, катын баласын карабай кайсы бузуктун ичинде жүрдү экен. Үйүнө түнөбөй, чий түбүн жырткан боз балдарга үйүнүн түбүн аңдытып деген ой кылт этти. Караса Нарботонун катыны кетип калгай деген карасан атай ой басып келатыптыр. Катыны кетсин деген катындардын иши эмеспи деп, өзүн башка ойго алаксытып, пристав менен ымаласын ойлоп, оонап жатып акыры көзү илинип кетти. Оор уйкунун ичинде демейдегиден башка түш көрдү. Түшүндө жылдыз толу асманды аралап, жылдыз болуп куулган жан жаныбар кишилерди көрдү. Кудая тобо,
Alamda aralap жүрсө аркар кууган Толтойго кез келди. Даана кебетеси жердеги көзгө урунбай жүргөн тура. Анык Толтой кырдаш мурун, муруттуу экен, көзү кыйгач, айдар чачтуу экен. Жылдыз болуп кубулган Толтой өгүздүн белиндей жаасын керип турат. Жылдыз болуп кубулган 3 аркар безип турат. Аркада чубалган майда жылдыздар, ак таман сынды чураган тайгандары. Аркарларды кууп алган Толтой саадагын жамбашка салып, керилип жаасын чоёт. Сыр жебелер сызат. Сая кеткен 2 огу ак жылдыз болуп куулат. Сайылган огу кызыл жылдыз болуп куулат. Кабырга тушка ок жеген аркардын капталынан кызыл жаян кан оргуйт. Жерге тамып түшчүдөй чоктой болуп кызарат. Жаралуу аркар аркыраган жүрүшүнөн жанбайт. Капталынан аккан кан жел менен жел болуп чачырап бетке тамат. Жеке Толтой 3 аркар бирде көздөн кайым кетип, кайра пайда болуп, таманы катууга тийбей желке таканчыктап, желдин каттуулугун туюп, ай жылдыздын арасында ак таман тайганын агытып камбар кошо барат. Толтойдун артынан барат. Ушундай татуу уйкуда жатканда, сары жылдыз балбылдап жанганда, аттын таскагы угулуп иттер абалады. Камбар ордунан шарт туруп, чалбарынын ычкырын чала булап айланып, чепкенин жамылып шашып чыкты. Улуктар жаткан боз үйдүн тушуна атчандардын чаап келип, «Господин пристав» деп удаасы менен кыйкырып калышканын кулагы чалды. Пристав чыкканча демиктирип жиберишти. «Господин пристав! Господин пристав!» деди атчандардын бири үнүнүн барынча. Экинчиси солдаттардын башчысын шаштырды. «Господин сотник! Господин сотник! Срочное сообщение!» Айыл бүтүн ойгонду. Эркектер боз үйдөн моюндарын созуп шыкаалап, катын калашта жан жок. Кемпир чалдар келме келтирип, уйкудан ойгонгон балдар жууркандарына башын катып, кулак салышат. Шымын жаңы курчанып, күрмөсүн чала кийген пристав өтүгүнө аягын салганга үлгүрбөй, жылаңайлак чыга келди. «Что случилось?» деди. Катуу келген казак орустардын улугу өрөпкү бараң сүйлөп, кыска гана «Кыямат!» деп кыйкырды. Уйку сураган пристав селттей түшүп эсин жийди. «Доложи быстрее!» деп барк этти. Өткөн кечте камбар болуштун коногунда 5 бармакка карк тоюп, кымыздан кере жуткан жаны карт этип кекирип койду. Аңгычакты көзүн ушалап сотник келди. Токмоктун кара жолунда ылоого келаткан жылкыларды кыргыздар уурдай качты. Айдап келаткан 2 жасуулдун бирин жайлап салышты. Бузуктар жылкылардын шамшынын ичин аралатып кетишкенин, кутула качканын айтып келди. 10 чакты жылкыны алдырдык, деп билдирди казак орустун улугу. «Кто погибший?» деди сотник. «Жасыл кызматын өтөгөн кыргыздардан», деди казак орустардын улугу. Пристав ичинен өзүлөрүнүкү турбайбы деп жеңилдеп калды. «Кайсы маалда болгон окуя?» деди пристав. «Жасолдун болжосунда түн ортосу, балким түн жаңыдан огон маал», деди чабарман. «Жолго жыйналгыла», деп буйрду пристав. Саатына карап, түн ортосунан бери 3-4 саат өттү деп болгоду. 3 сааттын ичинде шамшыны аша алышпайт. Мүмкүн ичинде жатышат деп, ууруларды кандайда болбосун кармап калууну дегдеди. Кандай уурулар экенин көргүсү келди. Арт жагынан жетпесе, алдында жаткан орустарга айттырып тоосуну ойлоштурду. Столыпиного кантип айттыруу керек деп, Кара Кочкордогу Столыпино кыштагына жасыл аттандырууну ойлоду. Сотник солдаттарды көтөрдү. Алар жаткан жак кыймылдап бака шакага толду. Таң каракчы маалда солдаттар шайма-шай жасанып, жарактарын асынып, аттарын токунуп, жолго камданып калышса, айыл ичи кошо көтөрүлгөн сөйт. Эмне болуп кетти деп, камбар болуш аң-таң. Дароо жакындап бара албай, саамга турда да бакылдагандарды көздөй басты. Жакындагы боз үйдөн чыга калган жигиттери жандап басышты. «Пристав бай, тынчылыкпы?» деди тынчы кеткен камбар болуш. Приставдын кабагын чытып алганын байкады. Пристав тилмечин чакыртты. «Шашылыш жөнөгө туура келет. Жагдайыбызды камбар мырзага түшүндүрүп, коноктордун атынан ыраачылык айтып кой», деп көп нерсени айтты. Өзү ичкери кирип кетти. «Камбар мырза, улуктар солдаттарды алып шашылыш жөнөйт. Согушка алынган жылкыларды айдап, Токмокко бараткан 2 жасолго кыргыздар кол салыптыр. Токмокко жеткирбей. Түнү болгон окуя.
Uurular Жасолдун бирин өлтүрүшкөн, жылкыны айдап кетишкен. Uurulardын шамшынын төрүмбеттей кетишкенин аман калган Жасол айткан, деди Тилмеч. Орустун жылкысына тийишиптир дегенди укканда, камбар болуштун сөзү оозунан түшүп, Кудай өзүң сактай көр деп, чепкенинин жакасын карманды. Орустун жылкысын токмокко киргизбей чаап алат дегенди угушу ушул. Анан да Жасолду өлтүрө чабышса, түгөл унчукпай туруп калышты. Саамга турушту. Кап ылайыгы келбей калды. Баламды мектепке түшкөндө төлөмөрүн дурус кайтара албай калдым деп, камбар болуш оңтойсузданды. Боюн жасанып түзөнүп, боз үйдөн пристав чыкты. Камбар мырза, шашылыш баратабыз. Каладан жолугабыз. Bir жумадан калтырбай спискени алып түшүңүз. Ага чейин ууруну издегенди унутпаңыз. Тезинен кармап Жасолдун колуна тапшырыңыз, деди. Тилмеч түшүндүрдү. Мен айткан сунушту терең калчап көрүңүз, деди пристав акырын. Тилмеч дабышын бийик чыгарбай оодарып берди. Жакшы болот, деди камбар болуш оозуна башка сөз келбей. Атчан солдаттар заматта жасалып бүттү. Пристав кошо келген улуктары болуш менен кол алыша коштошуп, меймандостукту ченебей көрсөтүп, коноктогон үчүн алкап далыга таптап арабага олтурушту. Сотниктин бийик табышы чыгып, аны укканда атчандар тегиз какайып, алды бир кишидей ордунан козголду. Мындай иретти биринчи көрүшкөн камбардын жанындагы жигиттер аскер башчынын жүргүлө деп кыйкырганы го деп түшүнүштү. Манка каздай болуп, аттарынын катар-катар болуп тизилгени кандай дешип, ошону да жаңылып көрүшүп, көздөрүн алышпайт. Пристав солдаттар түгөлү менен жыйылып, айылдан узап кеткенче таң дүмпөйүү маал болду. Көрүнгөн боз үйдүн эшигинен шыкаалап, моюндарын созгон кыргыздар орустун кеткенин көрүшкөндөн кийин бөрктөрүн баса кийип, чепкендерин кымтына туш-туштан басып келишип, камбардын жанына чогулду. Тынчылыкпы? Деп үн салышат. Токмокто кесектер орустун жылкысына тийип, Жасолдордон өлүм бар экен. Согушка деп казыналыкка алынган аттар экен. Шамшы жака алып качышыптыр. Пристав изине түшөт көрүнөт, деди камбар. Уккан кулактарына араң ишенип тургандар таң. Заман мынтип атса, орустун жылкысын чаап, оруска тийишкенден коркпогон кандай жүрөгү тоо немелер, дешти. Казыналык жылкыга тийген кимдин эли болушу мүмкүн, дешип уккандар баштарын чайкайт. Жылкыга тийгенди илгери баатыр деп коюшчу эле, бул сапар баатыр деп айта алышпайт. Кайсы бузук деген болушат. Тынайлар го, дегендер болду. Шамшыга кетсе темир болот же черикчи болмогу мүмкүн, дегендер чыкты. Токмоктун жолуна жакында кимиси бар? Бир катылса же тынай, же темир болот, же черикчи катылат деп, дагы бирөө айтылганды колдоп кетти. Кеп ким катылат эмес, Токмоктун жолуна башка кыргыз жакын чыга албайт, деди камбар болуш оюнда. Таң калды. Темир болот, черикчи Тезекбай менен канаттын ыгынан чыгып, кантип эң баштык кылсын деп акылы жете бербейт. Атаке болушунан болмогу мүмкүн, деди камбар. Тургандар кандайча дешип, болуштан сөз күтүшөт. Атаке эли адегенде Тынайдан өзүнчө болуш болуп бөлүндү. Аны менен токтобой Шабдандын балдарынын үстүнөн арызданып жүрүшүп, Самөдүндү каматышкандан бери тынч эмес деп угам. Сарыбагыштын кара чарба кедейлери манаптан жарабайт дешип, манапты жыгып, кедейден чыккан кишини болуш шайлап алышкан. Кедейди уккан кайсы заманда болгон, деди камбар болуш. Неси болсо да жүрөгү тоо немелер экен, деди дагы бири. Ошентип тоо жүрөк болбой эле коелу. Ыгы келсе коёндой коркок бол деген, деди камбар болуш. Анысы да ырас, дешип унчукпай калышты. Камбар болуш үйүнө кирип кетти. Жанындагылар кобурашкан бойдон калышты. Шамал жүрчүдөй кейиптенип, желдин желиши катуулайт. Желдин жүрүшү катууласа, асманды карашып, ай арасы экенин эстешти. Ай арасын сүрүштүрүп, башуына бүткөн жогун такташып далайга кобурашты. Айдын кылайып чалкасынан жаңырганын айтышты. Бугу жаныбардын башы оогон жагына басканы бүткөн, башуына бүттү дешти. Бугу менен маралдын куушканы башталды. Үйүр-үйүр көргөнүбүз, үйүрдүн кылганын укканыбыз бар дешти. Карыган энесин эл катарынан калтырбай баккан, туяктан жалгыз мерген жигит бар.
Oşol mергендин айтып келгенин өздөрү көргөндөй кызык кылып айтышса, сакалдуулары бир сыйра тамактарын кырынып, сакалдарын сыланып тамшанышты. Бугу жаныбардын маралга тынбай жүгүргөн чагы. Күркүрөп кирген бугунун гер маралга күндөп-түндөп кыйгаштап секирген маалы. Бугу марал бирин-бири күсөшүп, сагынышкан кишиче үйүгүшөт. Бугусу үйрүлгөн сайын учасын такап шынарлаган маралы чучаңдарын чучайтып, утур келе бер, күсөгөнүң ала бер дегенсип, ызгырыгына көнөт, ыгы менен болот дешти. Ай атынын аталмагы ушундан. Башы она бүткөн чактан аңчылардын бугу менен маралга ууга чыкпаганы ушундан. Эх, жараткандын жаныбар деп тамшанышты. Ушинтип таң кулан өг атканча, кыз келиндер көнөктөрүн белендеп, бес аганы басканча ай сүрүштүрүштү. Айдын атын кошо сүрүштүрүштү. Аяк оона башталган. Ошол күнү камбар болуш бесирин кашына отургузуп солдатка алынчулардын тизмесин түшүрдү. Адегенде алыс туугандардан баштады, анан кыйыр туугандардан баштады. Тизме үстүндө алпыршуу отурса түндөгү түшү улам оюна түшөт. Баланчанын түтүнүнө мынчаны жаз, түкүнчөнүн түтүнүнөн анчаны жаз деп ыңгыранып, кайталап алганын кайта өчүртүп, кайсы түтүн калды деп эстеп отурду. Түндөгү түшү улам оюна түшөт. Ортолоп калганда «Нарботону кош» деди. Бесири башын бир көтөрүп, жалт карап калды эле, үнүн өктөм чыгарып «Жаз» деди. Ушинтип көргөн түшүн бир ойлоп, үч аркарга учуп барганым эмнеси? Сызган октон кан тамган эмнеси деп ойлоп, дагы кимди кошуп салсам деп ойлоп, ойлогону чаржайыттанып жатып, катчысы экөө түш огондо барып, бир топ кишинин атын тактап тизмени камдашты. Жаздырып болуп бир иш бүткөргөнүнө жеңилдеп алды. Эми приставка колмо-кол тапшырмак эле калды. Катчысын айдап жиберип, аялынын кашында калганда түшүн айтууга камданды. Адегенде кымыз сурады. Сабону карсылата бышып калган аялы кесе толтура кымыз сунду эле, суусап турган жаны шыпкай шимирди. Кымыз ачуураак тартканын байкады. Ачуурканган жаны көзүн бекем ымдап алып, чөп каты түшкөнгө сөөк кымыз дамдана баштаптыр. Аягы он эмеспи деди оюнда. Анан төкпөй чачпай түшүн айтты. Байым, аян түш көрүпсүң деп жаркылдады аялы. Жылдыздап учканың дөөлөтүңдүн артканы, жаа тарткан толтойдун жанына барганың зоболоң мындан да көтөрүлүп, дайым жакшылар менен жанашасың. Сызган октон кан тамганы душманың жеңилет. Аркарды алдыга салганың душманыңды алдыңа салып айдайсың деп жакшылыкка жорду. Аялынын сөзү камбар болушка жагып, жакшылар десе жандыр алыго деп ары жагын өзү жоруду. Ырас оёзной биристаптарды жандадым, манаптар менен табакташ болуштар менен ийиндеш жүрдүм. Жанына бар электен жандыр алык куропат менен болубабым эле калды. Касташымды жеңгеним Нарботону айдаганым эмеспи? Деди оюнда. Солдаттыкка деген тизмени дагы бир ирет ойлоп, Нарботону айдап кутулайын эми деп, желкесин кашынып отурса, аялы ойго келбеген сөз козгоп, Абдулла Тайкын өлүптүр, деди. Тайкыны ким экен? Кайдан угуп жүрөсүң, деди камбар болуш. Мындай атты камбар болуш укпаптыр. Баята тына элинен чапкылаган жигиттер төмөнкү айылды аралап, айтып өтүшкөнүн катындар айтты. Алматы жактын баштык кишилеринен имиш, деди аялы. Ошентип да кабар айттырышабы? Алматынын казагы болсо Чапырашсыдан же Албан Субандан болор, деп камбар болуш андай атты эстей албай, тааныган казактарын түгөл эсине түшүрүп, андай кишини биле албай, ананда алардын кабар айттыргандагы жөнүн түшүнө албай таң калды. Качантан бери кабарды ушинтип айттырып калышкан? Жакшылардан болсо кабар тараткан чабарманы аттан түшүп, болуштун үйүнө баш багып, анан угузмак. Демек, кара таман казак өлгөндүр, деди. Кара таман дейин десе ага окшобой туру. Качантан бери кара чарбанын өлгөнүн мүлдө журтка жар салчу болушкан деп ойлонуп, акылы жете бербейт. Анан адатынча аялын жумшап, канжыгамды камда, камчымды камда, куржунду беленде деп булкунуп, кыртырсы суу көтөрбөгөндөй тургулуп,
Kagынıp silkinip erinçek türmenen eki ayagın ötügüne salgan atkan. Tınayдын жигиттери araлаган айылдын кабарын билгени барган аткан. Чапкан аттын дүбүртү чыкты. Тыңшаса жакындап келатат. Болуштун үйүн көздөй чаап келатат. Камбар болуш кончун батыраак батырып, кементайын желбеге жамынып, карайынчы деп үйүнөн эңкейип чыга бергенде, куюндаган 4 чабаган элирген аттарынын ооздугун бекем тарта, эшик тушка туруп калышты. Экөөнүн кийиминен оруска жасол жүргөн жигиттерден болорун тааныды. Калган экөө кылыч мылтык асынган казак орус. Чак түштө мынтип чабагандаган эмнеси дегенче болбой, чабармандын бири энтигип, "Болуштун үйүбү?" деди. "Ооба, болуштун үйү. Жайчылыкпы?" деди камбар болуш каадасынан жазбай. "Айылыңызда ууру бар. Кармаганы келдик" деди жасол. "Кайсы ууру? Эмне уурдаптыр?" Камбар оозу жаман деп чочуп кетти. "Түндөсү Токмоктун кара жолунда уурулар казыналык алынган жылкыга тийген. Уурунун сиздин айылдан болорун качып кутулган мынабул жасол тааныган" деди кыргыз жасол жашыраак жолдошун көрсөтүп. "Оозуңду кара, жала жапкан жакшы эмес" деди болуш. "Түндө жылкы тийгендердин арасында элиңизден киши бар. Даана тааныйм. Өңүн дагы, алдындагы атын дагы тааныйм" деди жигит. "Кайдан таанып жүрөсүң? Айсыз түндө көргүдөй көдүңдө чырагың барбы?" деп опурулду камбар болуш. Аба, какшыгы жок эле. Кудаяндын жигиттери менен Боролдойго келип, Көкбөргө түшүп жүргөндөрдөн. Эсимде жок аты. Даана тааныдым" деди жасол. Нарботонун колунан өлүп кала жаздап кутулганын айта албай турду. Камбар болушту ачуусунан майда калтырак басты. "Тааныганың бышыкпы? Канча киши экен?" деди. "Анык, камчысын шилегени белендеп чукул келген кишини кантип тааныбайын?" Жасол шектүүнүн кебете кешпирин сүрөттөп берсе, Нарботонун куудум өзүн айтты. "Чапжак, көзү чекир, мурутчан жигит. Көрсөм тааныйм" деди жасол. "Түндө жылкы тийгендердин арасында Нарбото болгон окшойт" деп болголоду камбар болуш. "Кашкасы таноосуна жабышкан, аяк туяк аты бар" деп кошумчалап койду жасол. Аттын кашкасын оң туягындагы акты айтып отурса, мынабул капыр Нарботонун ак байпак деп койчу кашка атын айтты деп камбар болуш чындап ынады. Өткөндө өз баласын баш кылып, Кытайдын чегине баргандарды тилдегенден кийин жылкы тийүүгө, болгондо да орустун жылкысына тийүүгө кудаян болушунан 1,5 кишинин батынары 3 уктаса түшүнө кирген эмес. Тилдедим деп ойлогон. "Өзүң кайсы элден болосуң?" деди камбар болуш. "Шамшы болушунан, Нурманбет элинен" деди жасол. "Аттан түшүп үйгө киргиле, таамоз тийгиле" деди камбар болуш. "Антүгө чоло жок аба" деди жасол. Өңү сурданган кылыччан казак орус кыргыз жасолго бирдеме деп айтты. "Пристапка эмне деп айталы? Ууруну кармап бере аласыңарбы?" деди жасол. "Пристапка саламдуу айдеңиз. Ушул сөзүмдү кемитпей жеткириңиз. Ууру кескени издейбиз. Тузакка илнери менен кабарын айттырам" деди камбар болуш. Жасолдун айтканын котортуп уккан соң, казак орустардын улугу өңдөнгөнү болуштун өзү пристапка түссүн, кыштака эмес Токмокко деп айттырды. "Куп болот" деди камбар болуш. Баятан кымыздын камданып турган аялы кымыздын деле кыргыз жасолдор бирден аяк кымызды көмкөрө тартып, орустар баш тартышты. "Буга чейинкилери ичип эле жүрүшчү, бул улуктар сыйдан баш тартты" деп болуш өзү ага болуша карап турган бүлөсү көңүлдөрүнө жаман алды. Чабагандаган 4 атчандын келгенин көргөн кыргыздар үйдүн түбүнө көчүк басышып, үй түбүнө эр токумун таштаганы эрге олтуруп, эри жогу көрпөчө гөлдөлөң алдырып отуруп, туш-туштан жалдырашып, жакын келишпей, "Эмне кабар тарайт" деп кулактарын түрүшөт. "Исписке деп атышты эле, испискеге келдиби? Испискеси деле көрүнбөйт" деп өздөрүнчө божомол кылат. Ал эми атчандардын аттан түшпөй сүйлөшкөнүн, кымыз сунса жасолдон башкасы ооз тийип да койбогонун көрүшкөндө, мындай болчу эмес эле дешип, жүрөктөрү бир жамандык сезгенсип, көзүбүз жамандык көрбөсүн дешип, Кудайдан тынчылык тилешип, 4 атчан имерлишке киргенче карап турушту. "Булсам байга калпычы болбойн. Уурусун издесе издейин. Нарбото болмоктон кимиси болсун, уурусун тутуп берейин" деди камбар болуш оюнда. Кудаяндын кыйырына илгери кийин аты угулбаган,
Кайдагы bir тайкындин о дүйнө салганы тууралуу айттыргандары журт жапыр көтөрүлүп орусту ура баштагыла деген белги болгондугун, Сары Багыш менен Алматы казагы ушинтип тымызын кеңеште сөз бекитишкенин Камбардын чындап кабары жок эле. Жашыруун полициянын айтуунда кабар тараган жердин баарында тузем калкы болуштарды уруп башы үйдөн чыккан. Жылкы тийгендерди кууп чыккан пристав ар кайсы жерден эл бузулганын угуп, Токмокко кайтып кеткен эле. Тоо койнунда салкындап, жайлоонун кызыгына баткан кыргыздарды коогаланга салган ошол жай экинчи кетпес элдин эсинен. Замандын түрү көз ачып жумганча өзгөрүп, элдин түрү ирмем сайын өзгөрүп, демейде тунжурап турган сыган коңшу элдердин кымгыт түшүп, ат куйругун түйгөн жигиттердин ары бери чапкылап алып учкандары, өрөпкөгөн немелердин өрттө тизмени өрттө деп ойго келбегенде айтып кыйкыргандары, болуш ыстарчындарга моюн бербей, кажылдашып айтышып, чабышабыз деп чамынгандары алдан эмеден кабар бергенсийт. Каңшары каргыш болуп угулуп Кудаянга жетип турду. Орус кыргызды урушка айдап, жерден биротоло көз жумдурмакчы деген кайгы басып турду. Камбар болуш пристав менен жеңичинен сөз байлап, аскерге барчулардын испискесин түзгөн имиш. Жардыларды солдаттыкка жыгып, жакшылардын балдары барбайт имиш деген сөз тарады аңгыча. Болуштун солдаттыктан сурап каларынан үмүттөрүн үздү. Ушунун баары пристав конуп кеткенден кийин туура бир аптадан кийин болду. Айылга төрөлөр конуп кетпей эле, кара жолтой конуп кеткенсип, бөлүк салган төкмөлүү заман башталды. Үмүттөр үзүлгөн, кыял тилектер кыйраган заман башталды. Приставдын тапшырмасын бүтүрүп, Нарботону баш кылып солдаттыкка жыгып, анан сөз берип койдум эле, эл тынчыганда Солтодогу досума жуучу жиберсем, Мукайды жыл айлатпай үйлөп, апам өлбөй тирүү турса, жанына өзүнчө бөлүп койсом деген Камбар болуштун кыялы ойрон болду ичинде. Атасынын кыялына кошулуп, Мукайдын бир кыялы ойрон болду. Кудалаган жерибиздин кызы ай чүрөктөй ашкан сулуу деп, шакылдак жеңелери кеп кылып, эрке бала, аларың ай десе аркы жок, күн десе көркү жок, жомоктогудай сулуу деп, Нарботонун аялы кошо айтып дегдетип, делебесин козгоп коюшту эле. Анчалык сулууну көзүм толо бир көрсөм деп, Мукай дагы дегдеп, көрбөй жатып сугун артып калды эле. Кудалап барышпагандан кийин баары көргөн, баары билген айчырай кызды жалгыз Мукай көргөн жок. Же бир атын сураганга ылайыгы болгон жок. Ошону менен аты белгисиз айчүрөктүн бүркөнчөгүнө же колу тийбей, же буластаган басыгын көрбөй армандуу калды. Аты белгисиз сулуунун айчүрөктүгүн билбей туйбай калды. Элде мурда аяк оонанын 8-чи күнүндө кыйык иш билинди деп Кудаян ичи кырды бычак түшүп, өз ара жаңжалдаша жаздады. Так 8-inde чырдашканы, чыр таң атпай башталганы журттун эсинде. Анткени так ошол күнү урушуп, кайра жарашып, анын ортосунда балдар 2 орусту өлтүрүп, кечкурун жалпы журт оруска жоо болуп отуруп калган. Ал эми Мукайдын бул күндү мээсине кыт куйгандай жаттап калышынын жөнү өзүнчө. Кийин август айынын 8 болчу. Эртеси августтун 9-unda, августтун 9 күнү таң атпай дегенде кайталай берип жадынан жаңгыс болгон. Адегенде атчан жигиттер таң атпай жыйналып келди сүйлөшүп алгансып. Боз үйдүн тушунан болушту омур болуп, тизмени көрсөт дешкенде, үйдөгүлөр түгөл элдин үрөйү учкан. 7 атадан бери келаткан сөйлөткө шек келгендей, Кудаяндан калган кут учуп кетчүдөй болуш бүлөсүнүн көөнү иренжип, көңүлү кирдеген. Топтошкон томаяктардын эмне кылганы деп энесинин сүйлөнгөнү Мукайдын эсинде. Жарбаган жардылар деп тилдегени эсинде. Жигиттер камчы үйрөнгөндөн кайра тартпачудай, аксакалдардын тилин укпачудай көрүнгөндө, Камбар болуш тизмени каткан жеринен сууруп, колдоруна карбатты. Көрсөтпөсө жөн жерден шек алышпаптыр. Жанындагы катчысы моюн толгоду эле, өлөсүң жаныңдан түңүлсөң деп опузалап окутушса,
Jalan kembagaldardy jygypdyr. Jakşı attoolardan Narboto жалгыз kalgan eken. Jalan beýbaçara ilingeni jol bolsun, deşdi jigitler. Biristap baydın buyruğu, dedi Kambar boluş. Karı kaynaganda ayrıkça gedey menen süýleşgende bir jeriňdi kыс dep bogozdan ondan gaýra tartpagan, top içinde çakçırılıp turçu boluş kızarıp tatarıp, jüýesин oňgulukdy keltire albay jüdödü. Jakşylar menen uluktar birimdik beken, dedi jigitler surakçydan beter. Uluktan tüşkön buyruk uşunday dep atpaýynby, dedi Kambar boluş gaýrele. Jakşylar surap algan buyruk beken, dedi jigitler. Ak padişanyň jumuşga salgan emespi, dedi Kambar boluş. Surap almak kişi emes beleň, deşdi jigitler. Any jarym paşa bilet. Jarym paşaga gaýdan jettik, dedi Kambar. Örtdögüle tizmeni dep kıykırıştı jigitler. Tizme örttölse başka tüşkön müşkülü koşa örttönüp, külgü aylangan gagazday karmalışpay kalçuday oyloştu. Uşunu menen ele iş büttübü deşip, urunarga joo tappay, birdin içinen çıkçuday kuyundagan jigitler çapkan boydan getişti. Jolda Narbotonu izdep taap ortoga alışsa, anысы at жаңырtıp minip özünçele gerbezdenet, atı saldatga alınçulardın tizmesine koşulganın genebeyt. Uktun arby, dep koyot. Jigitler aňtaýsa, atake Sarbagıştyn baldary orusty öldüre başlady dep kompoýot. Hayla jok boluşa gabızda omor olap keletabız deşdi jigitler. Seni dagı saldatga aydamak bolgan eken. Tizme jazdyrganyny ukdum. Tizmede barmynby jokmyň bişim jok. Saldatyna barbaýmyn. Korduk görsetken orustun kızmatın kılbaymın, dedi Narboto. At жаңырtıp menepsiz, dedi baldardan. Gülük çıkmanın tukumundan eken, dedi Narboto. Koňşulardan kanday habar bar aba, dedi buzdulandardın biri. Tokmoktun arıjagынан ukkan gibime karaganda andağı eldindagi türü jaman. Orustu urabız dep jatışat. Kim bilet, balkim urup jatışab emgiçe. Göl kılası dağı tinç emes. Atake Sarbagış mından, boğu sayagandan, kırgız japırt kötörülüp orustu kup çıgattyr, dedi dağı biri. Balkim. Bizdin elem ne olat? Bordunun içi Koşkorga da jakyn, boğumga karasa geminge da jakyn. Gemin jagına olsa şabdandın baldarın ugat, Koşkor jagına olsa kanaat boluştu erçit. Kambara gabız atandaşgany menen kanaatga tengel albayt go. Kanaatty bütün Koşkordun içi ugat. Çüydün içi orustu urup jatsa, gölden içi orustu kuup jatsa, emnege tim turabız dep jigitler bordunun boğumga çykkan ozunda oturgan balçerekçi orustardy esteşdi. Eneňdi malybız adaşyp girip barsa, jygyp algan, öz malyn jogotup alsa gaýra bizge doğurunup doğma tartkan, öz jerbizge özübüzdü bastırбай basıntkan orusun sazaýyn bermektin gezegi gelgen beýim dep opuruluşdy. Narboto abu degiçe araň turgan jigitler at koyuştu. Narboto artынан jeldirdi. Atjandar balçelekçi orustar özlörünün emes, padişanyň balçelegin bakkanday ızırnyp alışkan. Alardın gelatkanın balçelekçi orustardyň biri adegende taň azar algan jok. Karap koy munu, jin tigen go kırgızga dep golun gezep, ızırıngan boydan uturlay bastı. Dırаңdagan arı jok, akesin okutayın. Aldındağı atın jygyp alayyn ayban kırgızdın dep oýlady. Ayt dep koysa koyondoy korkup kalgan baya kırgız dep oýlady. Atjandardyn başdagıday sestençi türü jok. Saamga özün toktotup baamdasa atjandardyn aldыңkысы kamçısını ürgönü belendep algan. Alardın şoykondu türün sezgen orus oyun jyıp, joldan oyut bergen çekti bolboy, kırgız kamçı menen jon talaştıra çap öttü. Твою мать, dedi orus. Kamçının usu canın kaşayttı. Твою мать, jaman kırgızdan kamçı jegen gün gelgenbi, dedi oyunda. Birok top atjandyn aldında alsız ele. Jütküngen boydan üydü gözдөй jügürdü. Paşa, paşa, Kirgizin apali dep jaralı ayudan beter aykırdı. Ekinci atjan tundurma kamçı menen töbödön arı salganda ünü öçtü. Sürdügüp barıp jygyldı. Paşası balçelekterde jürgen. Önögü Grişanın aykırıgı paşanın jüregine op kol juttu. Başın götörüp Grişanı izledi. Jerde birönün sulap jatkanın bir gördü. Top kırgızdın çaap keletkanın bir gördü. Jamandыкты tuygan janı alının barınca tızıldap üyüne çurkadı. Oğuzda mıltığı ilini öyle, oktolu öyle,
Озунуп жетсе моюн бербейм деп чуркады. Аяғы аяғына тибей тызылдап чуркаган балчелекчи мылтыгым колго тийсе эле алдында аты барга алдырбаймын деп келатат. Чуркап келатат. Мать твою, киргиз вонючий деп келатат. Атчандардын бири аны көрө сала алдынан турой чапты. Кашайгыр, мылтыгы бар эмеспи? Озунуп мылтыгына жетпеген эле капырды үйүнө кирүүгө үлгүрпөй чабайын деди. Балчелекчи жеткени калды. Дагы бир аз чымырканса, аттап-буттап дагы 5-6 арыш таштаса, оозгу үйгө жеткени турат. Октолуу мылтык колго тийгени турат. Жетпей калды. Шорук аткырдын кара кушун туштап урду эле эт бетинен кетти. Жарадар болду же жаны чыктыбы белгисиз. Жете келген Нарбото эки орустун көмөлөнүп жатканын көрүп, эми Кудаян менен орустун анык жөө болгонуна көзү жетти. Аңгыча бозулан балчелекчинин үйүнө өрт койду. Кийин Нарбото өрт окуясын эстейт. Чүй боорундагы көл куласындагы орустун кыштактары талоонго түшүп, катар менен өрттөнүп жатканда өрттүн учкуну бордунун боом жактагы оозунан башталгансып, улуу жагылган оттун ичегиси балчелекчинин үйүнөн тутан кансып кетер эле. Орус ушуну көрмөк. Кудаян менен орустун ортосунда акыры өрт чыкмак деп карап турду Нарбото. Колунан келсе мына бул өчөшкөн Кудаян бүтүн Орусияны өрттөсөм деп турат. Тең колунан гана келбей турат деди ичинен. Ал мына бул кыргыздардын ызырынуусун ушундай деп түшүндү. Кайрандар кыжынып турушат. Кыжыры менен орусту ойрондогусу келип турат. Антмейин көк буусу тарап көксөсү суубайт деп жоруду. Жигиттер балчелектерди көмкөрүп, ызылдаган ары каптаганда үрккөн немедей чаап кетишкен. Оруска кол тийгени Кудаянга дароо угулган жок. Ал ортодо бозала болуп айылында калган камбар болуштун ниети карарды. Элимдеги бузукту улукка эми айтпасам болбостур деген ойго чындап азгырылып, анын арты эмне менен бүтөөрүн гана даана элестете албай кыйналып, уурунун сурагы бар эмеспи деп, өзү кошо сүйрөлөрүнөн кооптонуп, жөнөп кетүүгө чыгына албай эки анжы. Айыл тунуп, капкайдагы Исписке деген бале чыгып ошонун айынан элдин ыркы кеткенсип тоомсорот. Бир атаны эле балдары акыртыбы жаңжалдашат деген ушу тура. Болушка тап берип, деди камбардын өтө жакындары. Апей, болушка эмес агасына тап берип атпайбы деп, келин кезек бир сыйра беттерин чымчып жиберди. Болуш бозбалдарды тизмелеп айдамак экен, дейт элдик болуп көрүнгөн бирлери. Өкмөттүн ишин болуш акебиз өзү билбейби, дейт анда беркилер. Каадасынча эртели кеч айылдын четиндеги көк жоңго чогулуп, көлдөлөң төшөттүрүп, чапан чепкендерин кымтына тегерете отуруп адегенде өткөн кеткенди козгоп, анан аңгемеси кызыганда абалкы артта калган заманга кооп, анысы түндүн бир окумуна дейре созулуп, кары сөздү айтмайы бар абышкалардын оозунан да ушундан тартса Исписке дегени түшпөй калды. Кары сөз дегени ушу. Кыңкайтылган чанаштан кымыз тартылып, кеселер улуулата кезеги менен айланган сайын ошончо кишиге кымыз куйганга 2 же 3 жыгач кесе сунулар эле. Кептен кеп чыгып тек сүрүштүрүүгө камырышып, анысын түз эле кыргыз атадан баштап алышып, ошондогу кыргызыңдын өзү каяктан чыккан деп кимдир бирөө капталдан жырса, бири аналак мыналакты айтып, бири адам ата менен обо энеге алып барып, аягын Кудаяндын балдарына такап, ар ким өзүнөн өткөрө небере чөбөрөлөрүнө кибире көргөндөрү бар араларында. Алары жараткан өзүңө тобо дейт, кибирлерине чейин такап, муундатып таратканды айтышчу. Кеп ортолой кызыганда кептин ааламды жалгыз чеңгелдеген Айхан, Чыңгызхан деген жерине келгенде, эме кое туруңуз деп сөз талашкан устасы, уламанын ушул жери мындай деп алиги хандын кулан кууп, ууга аттанган тун уулунун аттан кулап арка мойну астында калып өлгөнүн кабарды Кетбука деген ыргүүгө маш чоросу айтууда ушул эле кыргыздан өзү 3 кыл комуздун күүсүнө келтирип уузганын айтса, ошондой десең деп ага бир тамшанышып, аңгычакты арасынан бирөө чыгып, ошол күүнү ойноп, аны абаны менен коштоп ырдаса, «Хей, алтын болу акшумкар, эй, алтын болсун тытыптыр» деп башталар эле ал өлөң. Өткөн заманга көчүп барып келишкендей дагы бир тамшанып, анан тарашчу. Бузулбай айтылып келген, бузбай айтып келишкен, качанкы кары сөз ушул.
Азыр аналак мыналакты, айхан майханды оозанган жан жок. Ак падышанын тыкыр айттырган буйругу эмиш дейт болуш. Бирок тыкыр буйрукту карыялар көбүрөөк суук кабарга окшоштуруп, испискенин жолжосуну узун сөзгө айланды да калды. Бул жоруктан бир жамандык башталганы турганын баары алдыртан туйгандай. Калыбек көптөн бери калчап жүргөн акылын айтты. Байкаган кишиге орустун бу исписке деген оокаты башынан чырлуу болду. Элдин ыркын кетирген оокат болду. Таш-таштап болуш шайласаң деле чырдын башы исписке. Түтүн башына чыгым салса деле чырдын башы исписке. Эми жоураны деле исписке. Исписке дегенде балдарыбыз жоону беттеп канчалык барышат экен, дейт бири. Өтө наразылары дагы жакындатып айтты. Жалаң боз балдарды, алыс туугандарын тизмелеп берип, камбар болуштун кара башын жакындарын ала качканы кандай? Болош башын ала качса, балдарды ким баштап барат? Орустун жого чакырчуу адетин аңдай албагандан, муну эски адетке салыштырышат жөн турбай. Кызык айтылчу эмес беле? Чабарман жоо келди деп айылдын үстүнөн айкырык сала чаап өтсө болгону, эр азаматтар ирегедеген айзаларын ала чуркап, катын баласы жалдырап карап турбай мурда жетсе атты туурасынан тартып. Айтууда ал заманда катын баласы кошо сүрөп, жаныңарды аябай жакшы урушкула деп сүрөп, өтө качсаңар эркек эмессиңер, кие качкыла деп дамбалдарын ала баканга арта салып коюшчу экен. Андан ары болголошот. Эмне уруш, кайсы эл менен уруш? Эдил жайыктан ары өтөбү? Омбу менен өтөбү? Таң атардын буурул түнгө канчалык? Илгеркилер жердин түбү желпиништешчү эле анын каягы болуп калат. Кырым урум жагы болуп жүрбөсүн. Күн жүрүшпү, күн батышпы? Орунбор деп калышат, оңгулукту айткан киши жок. Өткөндө биристап төрөлөр менен келчүдө эмнени айтып кетти? Кудай андан ырк кетеби? Ырк кеткен заманды башка салганбы деп кепчип жиберишет чогуу. Оруска кол тийгени менен иштери жок. Бордунун тигил башына конгон балчелекче эки орустун өлүп калганынан кабарлары жок. Ушинтип жайбаракат коурашып отурушкан күнөстө. Үч уктаса түшкө кирбеген жоболоң чыгарын ким ойлоптур? Толгон күндөн ошол күнү Мукайдын энеси кийиз жасайбыз деп катын калаш чогулган. Нарботонун аялы тамтуң баскан баласы кошо келген. Эркектер дүрбөсө бизге эмне жок, ишибизди кыла берели деген. Кийин баамдаса ошол кийиз Мукайдын бала чагында тепкен эң соңку кийизи болуп калыптыр. Кара кыз апасы ырымдап колун тийгизген, кызгыркын, бозуландар чоолап тепкилеген, катын калаш чогулуп ийлешкен эң акыркы кийиз. Кадимки ала кийиз. Жасалышы эң бир жөнөкөй. Чийдин бетине койдун кара жүнүн төшөп, ак жүндөн ою салып, оролгон кезинде кайнак сууну жаба куюп, тегерете тээп каласың. Бирөө аркан менен ары бери сүйрөп турат. Ыгы келе калганда кошо тээп калат. Балдар тизилип тээп жатышкан. Энеси кайнак суудан улам чачып, жакшылап тепкиле, тегиз тепкиле ботом деп, кийиз жакшы бышсын деп кошо тегеренип жүргөн. Кийизди тепкилей аяктары талаганда балдарын басып кетмеyi бар. Аллап соолап, белек берем карагым деп алып келесиң. Дудук немелердей кийизди тегерене беришип, эригишпесин деп тепкен сайын сарт өлдү деп тургула. Кийиз жакшы чыгат деп балдарга оюн куруп коюшат. Кайдан жаралган салт экенин билбейсиң. Балдар ошентип оюн көрүп, өнөр көрүп тээп жатышкан. Бир окумда күн аркан бою көтөрүлгөн кез болсо керек, жигиттердин бири жогору чаап өттү. Падышанын буйругун укпайм, чакырганына барбайм дегендерден көрүндү. Жандап чаап баратып, «Эй балдар, мындан ары кийиз тепкенде орус өлдү дегиле» деп өткөн. Аны өнөр көргөн тентек балдар дароо илип алып, орус өлдү дешип, дендерине жан кирип, кийизди өчү барда тепкилеп калышкан. «Оку оозуң сыңгыр» деп аялдар араң тыйган. Ошондо катын калаштын көздөрүнө чийдин ичинен көрүнчү көрүнгөндөй, үрөйлөрү учуп үрпөйгөндөрүчү. Бейкапар балдардын оюн көрүп каткыргандары эсинде. Алардын тамаша оюнуна үкү тебетейчен кыздардын шыңкылдап күлүп калгандары эсинде. Кийин Кудаяндын жоголгон боз ала туусун эстегенде, туу жасайм деп кыялданганда Мукайдын ала кийизди курмумшу желекти элестемей адаты ошондогу ала кийизден калган.
Haligi jigit jön жерден айгай салып чаап өтпөптүр. Bal çelekçiler öldürülüptür degende uqqanda kambar boluştu kaltırak bastı. Kudayay kutulbas kuyağa kaldık dedi. Emem ne olat dep ayıl apanın üreği uçtu. Boluş başka kırgızların avalın bilmeke jigitlerin erçitip kemindin başına jürüp ketti. Kambar boluş barsa el köp, karasa askerge alınçıların tizmesinin kolundan julup alıp, otko ırgıtkan jigitler jüröt. Arasında Narboto jüröt. Kudayandın baldары Bordudağı bal çelekçilerdi çap, үйін örtөгөндөн keyin kaytıp baratsa, aldынан atake sarbağışlar jolugat. Dağı kayaktan buzuk çıgat dep aаңдып araң turgan nemeler keminden içi büt götörüldü degende uğuşkanda jetip gelişken ele. Alardın manayı başkaça. Kapıray bordunun içi menen boyloy çap gelişip, atbay jurttun kılkıldagan atcan jöçün katarına tuş gelişkenin karasaң, kalın jurt japır götörülüp kızık gezen gelgendey, oşol gezengdi gözдөй uturlay çaap gelişkenin karasaң, çoң kalaymanga koşulup kalışkanına uşundaça tolkundanıp turuştu. Jıyılgan elde adegende çetteyip karagan kambar boluş, tuura bir aptaga jogolgon Narbotonun astındağı tuylagan toru attı görüp, at жаңыртып mingenin bağımdadı. At çıgıp mingeni var eken, ötkönde jas oldun aytkany çın okşoyt dep oyladı. Kambar boluş dagı bir iret karap toru attın gökülüne gökjübek tüylgönün baykadı. Köyröň dep oyladı. Emne sebepten gök bilgen kişi jok. İlgerki sınçılar uşintiş eken dep toltoy bolboy jatıp, toru attın gökülüne gökjübek tüyüp koygan ele. Gözden dalda gettin, dedi kambar boluş. Ay el jurttu aralap, dedi Narboto. Katın balaňdy karabay, dedi kambar boluş. Katın jolda bala belde, dedi Narboto gergiştep. Aldыңdağı atın, dedi kambar boluş. Emem nesin jaşırmak Narboto. Tokmaktın kara jolundan çaap alganym emespi, dedi Gebelbey. Antkorluk adır jaraşpasyny sezgen boluş. Basa, dedi. Bir istaptan jasol gelgeni var. Jasoldu uğa turgan zaman bazdır, dedi Narboto. Boluş unçukpay, kalgan sözün ukmaksanga salıp elde aralap ketdi. Bordunun içindeki bal çelekçi oruslar öldü, dedi Narboto kambar boluştun artынан. Elinden buzuk çıksa jigit çaptır, keseklerinin tizmesin jetkir degen pristavtın sözü esti. Anda da ilgirtpey degende kaytalap basa aytkan. Mınça kişini kim tizmeleyt dep kambar boluş ilgeri bastırıp başlıktardın katarına geldi. Aytuda çüy menen geminin eli çetinen oruska tiyip, bal çelekçi eginçilerden ölgöndörü köp eken. Anı menen toktolboy, tokmoka çeyin tokmokton nары 40 harekeytirligen kıştaktarga kol salsa kantet dep, kemindin başında toptolup jatışıptır. Orustun kıştagın örttöylü degen ündö tuş-tuştan uğulat. Uşul ündöktü uğup oturup kambar boluş adegende, orustun uluktары menen ımalada elek. Bir istap baydın kıştagı emne olat? Janında jasol köbele buzuktardın jazasın koluna berbesbeken dep oylap sanası sanga bölündü. Özünün pristav menen arazlaşkanын elestet albayt. Jarakты jasol aldırgan ele, dedi kambar boluş. Sen apırdan korkup, dedi kadırlı boluştardın biri. Almatıdan asker gelse, dedi kambar boluş. Almatının kazagı menen sözüz bir, antı elde aynıtma. Korksoň emeten oruska girip ket, dedi tigil. Kaguu jep algandan keyin kambardın kana uqqany bul. Orustu urup kuup çygabız degen sözgö çüy menen koçkordun manaptары ebak toktoşupdur. Köl jaktın bilermandары dagı aralaşıp jürgönbü. Munu orustu kuup çykmaktın dolboru degende uqqanda tükşümüldöştü. Şabdandın baldары, Abayıldanın baldары te jay ortosunda, bol jolu Başonanın ortosunda. Jaşırın jıyılıp gelip epteşüge çogulat. Bütümü mында eken. Orustu kuup çıgalı, anыбыз anık. Orustun kaynagan jeri Almatı. Andыкtan Kazak menen aldırtan makuldaşıp, alar orustun jolun torogondoy boluşsun. Bol jaktan Sarыбagыш, Солто, Бугу, Саяк kırgızdары japırt götörülüp kıştaktарын talkalaylı. Anan tokmok menen pişpekti kamaylı. Toğuz toro getmen töbödön tüşüp, anjiyan alaydın kırgızdарын koşo götörölü. Oşenti orustu Taşkenge çeyin kuup baralı. Kokustan orustan asker gelip kıynalsak, elde sırtka çıgarıp, boğumdun oğuzun, boğumdun eki jagынан kırça çuvalgan bütkül alatodogu belderdi alıp jatıp, orustun jolun toroylu.
Sarыбagыш менен атаке болушунун манаптары ушинтип сүйлөсө эл муюду. Азыр Герман менен согушкан орустун шайы боп жүдөп турат. Биз бул жагынан урус салсак, орус ого өтөр алсырайт. Калың казак карап жатпайт. Орустарды Ташкентке чейин кууш керек. Эл жерди тебелетип коюп, эзүүдө жатканча өлгөнүбүз жакшы, деди көзү тегерек, чапжак арык чырай кыргыз. Ким бул деп тургандар бири-биринен сурашты. Белек деген болуш ушул. Солтонойдун баласы. Атакенин болушу өзү Кедейден чыккан, деди тургандардын бири. Кедейдин таламын талашкан киши окуганды, жазганды билет, деди экинчиси. Сарыбагыш кыргызымын деген кызыл тебетейчен манап сүйлөдү. Сарыбагыштын жери аяк асты болуп кетти. Жер түздүн баарына орустун кыштагы конду. Токмоктун ичи оруска толду. Маңдайыңардагы Самсунупкадан тартып карагылачы. Бүтүн орустун кыштактары. Арлупка, Бакурупка, Устолбун, Самсунупка эсеби жок. Кызыл тебетейчен киши Самсунупканы эки кайталап койсо удургуган эл эми кайда дегендей чайпалып, ар ким өз урусундагы манаптардын, болуш ыстарчындардын көзүн карайт. Үпчүндөп ат минген жакшылар ортодо кылкылдаган туу түбүнө тыгылып, күйүп алары бардай аялдайт. Кан көтөрөлү, Шабдандын балдарынан кан көтөрөлү деген сөз угулат. Шабдандын балдары келет деген сөз тарап, эл Шабдандын балдарын күтүнүп калды. Качан келет деп турса, Шабдандардын бири калада имиш. Ал чыкмайын башкалары козголуп алса, улук өлтүрүп салабы деп чочуп, туугандары сыр бербей тургандагылар экен. Шабдандардын ыгынан ким чыккан деп ойлоду Камбар болуш. Ичинен биринчи мертебе Нарботого таңданды. Басса турса орусу сөгүп калчу эле деп. Шабдандын балдары менен баарлашып жүргөнсүп, бир шойкондун чыгарын күн мурунтан билгенин, деди. Өзүнүн ушуга акылы жетпей калганын карасаң. Бакылдаган жакшылар кимдин эли көтөрүлүп, кимиси козголбой жатканын кеп кылышып, жалпы журтту сынга толтурду. Жан аянбай урушкан Солтонун жанына бүткөн мүнөз деп карылар айтчу эле. Атаке менен Темир Болот элинен баатырлык калабы? Үчүкө менен түлкүнүн нагыз сыйдыгы деген сөз болду. Камбар болуш коштогон жигиттери менен угуп турду. Түкүнчөнүн балдары түйүнөн эле эр келет. Баланчанын балдары эрчи урушкан эл келет дешип, чүй менен кочкордун ичин түгөл санап чыгышты. Кудаяндын балдары оозго алынган жок. Камбар, элиңди башта, деди тиштек атынын башын кекейте тарткан ыстарчын. Баштайбыз, деди Камбар болуш. Качан, деди ыстарчын. Тургандар кыйшая күлүп калышты. Ыстарчынга сөзгө жыгылып деп намыстанды жанында турган Нарбото. Камбар болуш атынын башын буруп бастырарда, «Аке, Кудаяндын туусун бербесең», деди акырын. Ыстарчындын сөзүнө тергип, сениби деп ичинен кекенген Камбарга Нарботонун капталдан жиреп, тууну сурап турганы туу талаштай туюлду. Бийлигин сурагандай түрү бар. «Туу келет», деп Камбар болуш бурк этти. «Ким ап келет?» деп тигилди Нарбото. Болуш болгону нонок немеден бетер бүгүнкүдөй сөзгө жыгылып жүргөн жан эмес эле. Шабдандын балдары келгичекте элимдин кабарын алайын деп атынын башын бурду Камбар болуш. Нарбото ээрчи бастырган. Болуш жолдо катар аңдаса, маалында жетип ордо курулганы жатканын укпаганда топтон четтеп калмак экен. «Шабдандар», деди оюнда. Шабдандардын ооматы келген окшойт. Ырасында илгертен иргелип келген ооматтуу тектен тукумдар эмеспи? Ынтымакка келип кыргызды баштайлы дешкен экен кайрадан. Жолду ката Шабдандар оюнан чыкпай, бир атадан оноо эле кимисинин кыргызга тукумуна кан көтөрүлүп такка отурарын жормолдойт. Кыргыз тукуму көчүп конгон жер десе, чүйдүн койну менен көл кыласы биринчи эске келип дагы ойлонуп, таласын арын 3 алматыны эстеп, соңкусун казак эми бере койбос деп эстеп, ушул жерлерди байырлаган элдин эртеңки жашоосу кыялына тартылат. Үстүртөн караган улугу жок эле арууруну өзүнүн бии бийлеген. Оёзу жок эле оң менен солго бөлүнгөн турмуш жөнү болгон турбайбы абалтадан кыргыздын. Ар ким өзүнүн жеринеээлик кылган, конуш талаш, мал талашты ата бабанын эски жолуна таяп жөндөп алган ал заман. Жандагандардын кобураган кеби бузат болуштун санасын. Элик желиши бар экен аргымактын, дейт жигити.
Narботo an сайын eelenip атын теминип, кансе да агасы да болуштан озуп чаба албай, жолду капталдай өскөн эрмен шубакты аралай таскак салдырып, кыйла жерге желдирип, ээликтирип барып оозун тартат. Кантип таанып жүрөсүң, дейт жигит. Караңгыда мен кайдан тааныйын? Атаке элинен ашкан саяпкер Тоодой чал дүбүртүнөн таанып. Дүбүртүнөн? Дүбүртүнөн. Баракелде сынчылыгына. Толубайдын бир өнөрүн билген киши экен го, дешти жигиттер. Жасоолуң кантиң? Жол торогонун чаап салып, жанын соогалаганын токмокко киргиздик. Нарбото, кудак салчы, деди камбар болуш бушыктамакка. Токмоктун жолунан газын алып жылкыга тийген сен турбайсыңбы? Токмокко киргизип жиберген жасоолуң айгак чыгып, кылыч асынгандарды ээрчитип үстүмө келген. Бир истап билип, артыңан түшүп байлап беримди айтырып жасоол чаптырган. Тилин алган жокмун. Оруска жасоол жүргөн жигит эле. Айгак чыгыптырбы, деди Нарбото. Биздин элден болоруңду таанып бир истапка айткан. Ошон үчүн кылыч асынгандарды ээрчитип жүрбөйбү? Кысталак, деди Нарбото. Акыр бир кез келер мен. Бесам убакта конушка жетишсе, узун кулак кабардан бузук чыкканын уккан Кудаяндын жарымы дүрбөп, тентек балдар бастырууга баштанып, карыялардын эмесилер калдыңарбы деп акелеп жакелеп тыйганынан гана ыргылжың турган экен. Атынын тар колтугунан суу чыгарып, катуу келген камбар болушту көрүп, ат жаңыртып минген Нарботонун ээрчи келгенин көрүп, кулагын түрүп журтка батпай тургандар чоң кичине дебей айттырбай жыйылышканы. Агайын илгине карабай, эл көзүнчө гермур айтышкандан айбыгышпай, бири-бирине кырды сунган экөөнүн ээрчишкен түрү чоң жаңылыктан үмүт эттирет. Аялдар кылган иштерин жыйыштырып, кыздар шыкаалайт. Мындайда чоңдор ишин бүтүрө албай калышчудай болуп, балдар кошо жарданат. Камбардын бала чакасы кошо жарданат. Атаке Сарыбагыш бүтүн чогулуп, орусту кумакка ант кармашты. Солто бугу менен сөздөрү бир. Курмангожо Кулжугач элинен келгендерди өз көзүм менен көрдүм. Шабдандын балдарынан кан көтөрүлөт. Казак Алматыны алса, Кетментебе Тогусторону ашып, Анжия менен Алайдын кыргыздарын козгомокту, анан кийин орусту Ташкентке чейин куумакту макулдашты. Алды кыштакка ат коюп өрттөп жибергенин көрүп келдим, деди камбар болуш аттан түшпөй. Ат үстүндө тургандардын бүйүрү кызыды. Олжодон кургалчудай ээлигишип, кошулуп калгай элек деп дегдешти. Орусту Ташкентке жеткире куушка журт чындап белсенсе, биз дагы басташып калалы дешип, азыр эле ат коюуга белен. Көпчүлүккө карайт да, көпчүлүк болсо каңырыш уккансып, болуштун өзү кайсы тарап болгонун биле албайт. Ушуну даана билмекке, балчелекченин өлгөнү распы деп сурашты. Өз көзү менен көрбөгөндөн кийин болуш Нарбото жакты карап койду эле ал. Жексен болгондору качан? Каруулашмакка аттын алдынан жүгүрдү эле, балдар карап турчубу, булдурсу менен как төбөгө чаап салды, деди. Жалдыраган көптүн алдында камбар болуш кабагым кашын дебейт. Жараткан тобо балчелекчинин өлгөнүн укканда жаалданып чыккан, бузук салганды жасоолго байлап берчүдөй аттанып чыккан камбар болуш эмес мына бул. Ар дайым орусту жактап, ар качандан кыршыберге айдаласыңар деп опузалачу болуш эмес мына бул. Бул турушу бузукту жактаган эмеспи? Кенен чонон жайлап жүрчү колотту коруп, Далайдын жанына жабыр салган эки орустун өлгөнүн чымын өлгөнчөлүк көрбөй айтып отурганы, аны да болуштун алдында жазганбай айтып отурганы, балчелекчи бар десе, мууну калчылдагыча жүрөксүп, жүдөп жүргөндөрдүн жүүнүн бир отоло тирилтти окшойт. Улуу кичүү жалпы дуулдап, табасы канганын жашыра албай калды. Оң богурлардын ойронун ырас чыгарыпсыңар. Чала болот. Чала болбой анан. Кымтынып арта отурган кемпир кесек ырымга болсо да, ооздорун кыбыратканга шашылды. Өлүп тиргиңди көрөйүн. Өлүңө турайын. Болуштун бузук тарап болгону билинди. Бүгүн кабылгаңарды жегиле, жараңарды белендегиле. Жарак кармоого жарактууңар дайын тургула. Жүрүп кетер чагыбыз таңгамал, деди камбар болуш. Азыңарга талкан сүзмө курут алгыла. Анан атыңардын суутун кандыргыла дегенди унуткан жок. Кантама жок эркектерде. Камдуубуз, дешти. Мылтыгың дайындуубу, деди камбар болуш мергенге.
Dayın, dedi jalankat köynөгүнүн üstünden jamaçılуу kemenтай jamıngan, mangdayı kayrılgan kalpagın basa kiygen mergeni. Karabашты kanjıgaga baylooçu uçurubuz geldi jurt. Ata oğlumun deseňer ayny şuňar bolbosun degençelik bek aytılbagany, jar çakırılbagany ele bolbosa boluştun ündösü kandy kızıtıp, ilgerki zamandardagy başlıklardan joga taňgyla degeninde ele uğuldu. Kolubuzdu kurap kan götörülçü malga kemingege girip barıp kalgıday bolalı, dedi Kambar Boluş. Elim başlamak bolgonu menen Boluş pristavdan korktu. Attırıp jüberet dep korktu. Elingdi toktatıp kalbapsın dep kıyıktap, attırıp jüberbes beken. Tegerenip turgandardın gözünce sır berbey, besir dep koyot, katçısın çakırttı. Pristav bayga kat jaz. Uluk munasabatlı pristav bay. Boş koyu balası Kambar Boluştuk mildetin beret. Jurt içi başı üydön çıkıp, tınç bolbogan sebepti boluştuğunan geçet dep jaz. Besiri aytılgandı жазып, büte jazdap kalganda akırın şuuradı. Koşup jaz. Koңşu kırgızdardın buzugu kudayanga müşkül boldu. Jigitler askerge barmaka gömböy koydu. Boluş moynundağı boluştuk belgini çeşti jurttun gözünce. Ata babadan kalgan söylöttü, kaçırganday kabıldadıbı, kara oturup, kara kız apanın gözü çekçeydi. Jürögü bir tuylap, bir bilgeni var üçün jasadı dep sorottu özün. Karap turgandar eleydi. Kambardın boluştuktan geçişi taktıdan geçkendey sezildi. Mındaydı kim ukkan, kim görgön? Jaat bolup, taştaçuda kızıl çeke talaş menen alıngan, Dalay Manaptın kızganıçın jaratkan, birok daim Kambarga buyurgan mansap emes bele. Taşты sanap bolgonda, uluktar başında turup, Kambar boş koyuptum partiyası jengdi dep jary aytışar ile. Çoğulgandar badışanın amirin ukkanday taraşar ile. Mına oşondoy kızı talaş menen alıngan töşbelgi mıntep moyundan çeçildi. Kat yazılıp bütkönde Kambar orus bergen beçettin bastırıp, boluştuk belgisin garmatıp, pristavga jetkirmeke bir jigitin atkazmakçı oldu. Uşul katты pristav bayga tapşır. Kaladagy jagdayga kunt koy. Asker gelgen gelbegenin bayka. Saldatları getiptirbi bil, dep bek tavışladı. Kayran jigit, orustun kaynagan jerine baratat, aman esen gelgeyele dep, sagalagandardın gavaktары salangdap, jaşın kırap jüberişti. Kap, karıraqtardan jönötpöy. Kara kız apanın geygeni uğuldu oşonda barıp. Boluşunun tilini eki kılbagan jigiti erdin bek tiştegen boydan katты koyununa katıp, eldi kıdırata bir tiktep, tavakel devatın teminerde göpçülüktün içinen biri ün salıp toktattı. Jalt karasa, tayağına süyünüp, ağıyı kabışka süylöp turat. Kalıbek karıya turat. Sen koy balam, men barayın, dedi Kalıbek. Jardangandar anın ozun tikteşti. Sen jaşsın, orus kıyanatı kılıp jürbesin. Karıga meni emne kılmak ele, dedi karıya. Kambar ep gördü. An demese dep attın jaşsın tandap mingizdi. Allahu akbar, teňirim jalgasın dep uzatıştı. Jakındары jaşıp, kalgandары jalı orup basıp, abışkanın karanı üzülgönçö tikteşti. Köpçülüktün biri eldi jotkottu. He, jaş jagında Kazak menen Çavuşta eki araga jürgön, Jantaydın tuşunda jaltanbay oruska kattaşıgan kişi. Kandim karıya aylasın tabat. Kişige ömüründe kur degende bir mertebe kıdır jolu katteydi. İçinen kıyılıp turganında avışkanın jol talaşıp çıga kalgany kıdırjıl ologondoy boldu besirge. Birögö karajany kaygı, birögö jurttun gamı kaygı, bары da çoğu Kambardın ozun tiktep turgan çakta karıyalar, urusu jok ele boluştu el bolduk, kalayık, ata arba karnap kan çıkarıp koyu gerek, ay tuya kaytalı, deşti. Kan, dep oğuzandı malakayın basa giygen biri uğular uğulbas. Boluşu giyin çıkkan emespi? Şabdandın tuşunda orus koygon emespi ana? Ağaçayın kırgızdıkı kan bolgon emespi? Beline eşilgen jip baylanıp tar çepkenin kapşıra kurçangan janın dağısı malakayçandın dal getken jenginen tartıp tiyat. Şabdandın baldarı debedi. Şabdandın baldarından kan götürlet debedi. Birok el göngönüne salıp Kambardı boluş atay bermege. Kambar boluş karlardın sözün jerde kaltırbay,
Tegindegi akboz be aksar başıl dep kılçayıp koydu ele. Jigitleri arkan alıp jılkını çalmaka çurkaştı. Buğdanın elitken Narbotonun at жаңырtıp mingeni baykalbay kalmakpı bükül ayılga. Jigitler tuğradan tiyişip, tuğra bir aptaga ayıl betin görböy, ayalыңды görböy jogoldun ele, ol jolu kaytıpsın, debeybi. Tokmaktın kara jolundan karolun çap, orustan jıgıp mingenim, debeybi anda Narboto barın oğuzunu açırıp. Ejelten jurt jakşылары kembagalдын атын jıgıp mingen, emi da boluştar minet antip, jasoldor alardan kim kalbayt. Mukayga okşop orustun okusuna düşkön törö çıkma baldardın dele at jıgıp mingen önörü çıkkan. Al emi orustun özünden at jıgıp minette görgönдөр uşu. He görse dürbölöңdü baştagan özüň turbaysyňby deşti iştin törkünün düşünüşüp. Mında saldat erişitken uluğa artıgan kuğun düşüp, ayıldı jasolga tebelettirip, boluştun tınçın getirip, aşkan gülüktün tukum eken dedi Narboto. Sen ele bolsoň tukur attın artынан jort boy kal. Gülüktü ukkanda kim çıdasın, işleri güýgönden üňülö garaşat. Sının bamdagandar baştарын çaykap, barakelde deşti. Kandaýça guňga garmatpay getkeni, izin suutup taptırбай getkeni gana tabışmak. Jaragыңды kanttiň deşti jigitler kızıgıp. Ay baltanın mezgili, deydi Narboto. Çoň atamdan kalgan baltanın mezine bülöti elek. Tünü menen aç ay balta kılbasam oşonu. Özüňörün jaraňar. Arbaka jalınmaktın, jer suga tayınmaktın günü çındap tuğulganday, ulu geçünün tünörgön gabağı açıldı. Boluş öz ozu menen tüngültüp koygon soň, orustan jumuşu bolbogon jaşonun ilebi urganday şüşünüşet. Ertekidegi sanjırgalı bir jaşonun ilebi urganday şüşünüşet. Çirkindiki, oyga düşüp beyit başına barçuda, mujuktan zarkanunu bilbegen, malkelin jakada en jayılıp ottogon, may göl süt göl çalkıgan, koy üstünde torgoy jumurtkalagan jaşosu bolupdur babalardın. Oşol kaytıp orunday elesteyt. Aş toylordo bir boluştun üyün aylançıktap, dal uşuntip bir şattanı birdenip alçöle. Ak tülögö ulaş tün gata vuruşka gamыныш menen alpuruştu ayliçi. Karı jaşı debey garbalastap, er azamatты attandırunun gamın jemekte. İregede sayılun ayza kalgan jok. Sınıgın aştap, tüpögün жаңырtıp baylap, kımasının kırın börünün tilindey bülöp jaratıp alıştı. Naydası joktor aňtary bay balta, çolu baş, iri kılıç izdeşti. Jok ele degende karugaylerge soyul kırgışıp, jok adasın jasaştı. Kança bülödön kança azamat çıgarın dele gep kılgan kişi jok. Erireden öyde erkektin bar ele joker attanıuda. Naydası vardın bar ele nayzaker attanıuda. Soğut gürökkö emi gereke jarap kökürökkö salınıp, boylorgo çenelse avışkalar garayt bir türlü. Biz durungan nayzalar, biz jaşjakta tartıngan soğut gürökölör degensip. Balan çawaňdyn arbagy goldosun dep koýşat. Gürökönü iýinge salıp ötkön gaçankı atalarda atap. Tüne ogonço kirpik kakpay tirmeyip, girip çıkkandardın, er kapşıtta tapıragandardın maşakatın garap. Jat juwarynbek, bögelet, bala degen baladaýla bolçele dep tildenişse, jurkandın aldынан başın gıltytyp galçu bala çaka oçokto kızargan ottun jarygına jalt jult etken sootton, aybaltanın jalaňdagan mizinen gözlerini albay, alayın dese de alalbay, uurdana tiktep, oy gıyaldары alda gayda ketip, çoňdor ukpagan, özleri gana ukkan tilde ertenkini joruyt. Atalarыбыз orus menen garmaşat eken. Agalarыбыз orus menen garmaşat eken. Tügül nayzan algan kişi orus menen jekime-jeke çygabı? Kimisi çıgat boldu eken. Menin atam çıkpasın. Jok, menin agam Batır, menin agam çıkpasın. Ajydardy alçuday bolgon tigil aybalta. Çoňdordun dabışı joş uygulat. Karagım, erte oygonup mal qaytarasyňar. Ukta debedimbi, ukta. Çygdan jakta kaptın tüğün gagыныp, kanjıgaga artılçu gül azygyn ırastagan gatın galaştın tüýşügü, anan güýnüşü andan. Kança gayrattansaň da jonun jodoy sürüp olatdyra. Jürekde öýüt, kişi ölbegen soguş bolorun, kan tögülbegen kazasız kaytkan uruş bolorun kim ukkan. Başı ayrılıp gözü çıkıp gelse dele meylele, kolu butu gayrılıp muncu çolok gelse dele meylele.
işи kılıp aman esen gelse boldu ele. Mu aytkan oy baskanda muun jünü boşonup, gözlerine aylasızdan jaş tegerenip, abaysızdan öksöp alışıp, kaydağı jaman joruktu baştabayınçı dep özleri tıyıp, er azamatka görsetpöy jaşın sıgat. Ağam bolboyt eken jürek kurgur. Sarsanası aralaş sarımayın omkorup, mederim sak bologoy dep jalbarat kimdir birönün çaçı guğda enesi. Soğumdan kalgan garçıganı talkan aralaş tüygen kimdir birönün ejesi, soluktap barıp toktonup, soğuk ele gör dep tilinet. Jatındaştan jalgızsın, eş tutkanım özüngsün, jadırap jaynap kayta gör dep jalnat. Kimdir birönün garındaşı öz kolu menen ultargan ükögünün ozun buup. Kan teli, et azırak, jalan talkan, jalan kurut azıgın. Çöböge sızık koşa saldım deyt. Narbotonun jalgızdap sanga julungan jal mönözün jakşı bilgen ayalı işten sızılıp. Eşeyip kalbaspız. Oruşka tigen jerden talonga düşkön malды soyup katık kılarбыз. Andan göre baldardı jakşılap bak deyt Narboto. Erek işkeningdi yeňip, erenim esen gelgeysiň deyt. 7 günden beri erin görelek ayalı. Teňirden bolsun deyt Narboto. Argim arganday uwayym çeget. Egem taala ırologon güçüne, Kuday bergen kudretine jaraşa çeget. Jurt ubara tartkan uşul tünde kuş jazdıka başın jölöp, magdyra jazdap birok ürgülöp kete albay, uykusu kaçkan bir kempir tereň uwayym tartat. Kudayandın apasınday bolgon al kempir bar üçün uwayym çekip bezelendi. Ayıldın üstünden aylanı uçkansıp, jurt konuştu aralay, kaykı uçkansıp bezelendi. Bezelengen canı içinen gayrit. Jurt boğumdun sırtına çıga beret dese gaňyrşygy alganday, urus menen uruşat dese dümök kavar ukkanday, karagız apanın jüregi düpöýül. 73 yaşında emneni gana görgön jok. Muna bul gapsalаңdy garap, kap-kaçankı okuyalar eske düşet. Bir jamandyk sezgende jüregi düküldöýt. Kazak genen sarı menen Ormonxandyn çawışynda, boğumdun sırtında çıga turmakçı olup, el uşintip bir dürbögen ele. Sekelek kız gezeli anda. Er azamatlar tügöl жооп etinde olup, katın balдар günü tün tamak taşıgan. Azık şıkalgan çanaştardı arkalarına artınıp, katınдар erkek balдар menen teң çurkagan. Kaşat boyloy çurkaşıp, karagan dolonogo golubutların tıttırgan. Say jakalay çurkaşıp, tamandарын aldırgan kez. Jigittin kaysarlarынан neçeni gaytpay kalgan oşonda. Sarыбagыш menen bogu çawışkanda uşul jurtdagy bir çaypalgan. Erkekten dalay sırttanıp ölüp, sögü gölükke turasынан artılıp gelgen oşonda. Tul kalgan dalay katın kan kakşap betin tıtkan oşonda. Tokmoktu orsalatda dagı çaypalgan. Jurt tınçtanıp kalgansı dele emi kaysı balesi baştalgany turat. Bordunun içi elge tolgonun gördüm. Eki düýnede armanım jok deçele emne balesi baştalgany turat. Törümden görüm juuk kalganda jamandyňardy görböy ketkeýelem, göç karalyk aýtpasyn dep dilenet. Kırçıldaşyp uruşkan gırlıştan karalyk aýtpas kol bolobu. Bolbosun bilet. Soýuldy soýulga ursaň dele karsynat turbaýby. Ağa garaganda ayalı jany bar adam balas emespi. Jan talaşıp dep beker aýtylbasa gerek. Joň senin janyňdy talaşıp, sen joňdun janyn talaşıp, goluňan gelse katılgandyň kekirdegin tiştep üzgön çölükö çeyin kayraştırgan aykaştan birde jarym azamattan ölbey goýbosun. Demek kol karalyk aýtaryn tuyat, birok ümit. Kaýyn inisi bolup kalat. Jana atada kudum jaş çagındagıdan beter uluka katalıp ketken Kalıbekti estedi. Gelin bolup gelgenimde kol araga jürgen bozoy ele, menden 4-5 yaş geçiyor ele özü, dedi. Jumşatıp jübergeni, jaşıraktın jaş olsun saktayım degen ele. Teňirden tileneye berdi. Jaratkanga jalına berdi. Kaş ayta görbö, bük düşürüp münküröte görbö, mögdöte görbö bol jurttu degen tilegen içinen min gaýryp taň atyrdy. Ertesi ayıl erte oygondu toprap. Kambar boluş malçı jesekçilerge mal jandy tabıştap, uuldaryna baybiçesine üýdü tabıştap, karılılarga jurttu tabıştap golun jıynady. Kop tulsa jurttu gotorup bek jerge kondurgula, Koçkor bagıtında bolgula, dep aýtdy ayılda galçularga. Emnege Koçkor bagıtı? El jurttun ıgına garaýbys.
Uruş salıp ala albasa boğumdun sırtına göçüp çıka berүүgө bütün Sarbagыш söz bekitpedi беле. Аттан арда туunu алып чыгууну буйурду. Жетесинен калган Кудаяндын боздала желегин алып чыгышты. Желбиребей калганы качан? Өңгөсү калып Кудаяндын туусун кантип карматып коймокмун деди ичинде. Приставка барбай калган жигитин туучу белгилеп, "Такай жаныма тур" деди. Аны оң жагына тургузду. Уулу Мукайды сол жагына тургузду. Болуштун үйүнөн туу чыкканын көргөндө эл дуу этти. Камбар болуш Кудаян атадан калган тууну көтөрдү. Карагыла калайык, Кудаяндын туусу желбиреди дешип, айтылуу туу ушул турбайбы дешип, кары жашы калбай тамшанды. Тууну тегеректей топурашып, болуштун үйүнө жакын тургандар эртелей жетип, желектин учуна жүздөрүн тийгизип өпкүлөп, жетпей калганы алыстан карап сонуркайт. Камбар болуш тууну ару буюм сыңарып апестеп, качан бир аксакалдар чогулуп, сыйлуу коноктор отурганда гана кадалып сурашкандан жыгаш сандыктагы катылуу жеринен алып чыкпаса, оңой менен көргөчү эмес. Эл Кудаяндын туусу болуштун колунда катылуу дешип, конок үстүнөн чыкканы көрүп, көрбөгөнү көргөндөрүнөн такып сурап, аңыз кылып айтышчу. Кудаян атабыз калмак менен карчылдашта көтөргөн, 3 алматыны казактан талашчуда, арка кыргызы чогулуп, Көкжал барактын кардын жарчуда, Кокондук менен Аразда желбиреген, эчен бир уруштарда жебе-жеп, калбырдай тешилип, эгерим жыгылбаган туу дешип кеп кылышаар эле. Туунун аңызы ушунчалык эле. Мына ошол бозала тууну сонуркай карап, Кудаяндын балдары өзүнчө шаңданат. Бүгүшү оңду жазыл элек бозала желек найза саптын учунда шаң каят. Кермеде асылуу бөздөн бетер эски желектен сүзүлө баштаган чүпүрөк кырбусу делбектейт. Бирок эл көзүнө желбирегендей туюлуп көздү жайнатат. Башында камбар болуш өзү туруп, жигиттер бата тилемекке алакандарын жайды. Омин! Аксакалдар батасын берди. Омин! Ата арбак колдоп, жараткан өзү жар болуп, аман эсен кайткыла жигиттер. Агабуда кемпир кесек, катын калаш жалоо урган үн менен туш-туштан жебиреп калганы. Уулум, каралдым, жаныңды сакта. Батырым, байым, башың аман кайтсын. Жакшы урушкула. Жалбарып тиленген ушунча доштун ичинен мерген жигиттин энесинин каргылданган үнү Нарботонун кулагына шак урунуп эсинде калды. Чалгызым, медерим, сени камбар болуш менен Нарботого тапшырдым. Агаларыңды теңирге тапшырдым. Нарбото жошуткан болду. Эне, уулуңуздан кабатыр болбоңуз. Агалары турбайбы? Ошенте көр айланайын. Өзү Кудаяндын көзгө тар мергени болсо, өзүбүз корголоп баратсак көлөкөсүнө. Ошонун кайсы көлөкөсү бар дейсиң айланайын? Камбар болуш бастыр деди туучуга. Өзү астыга түштү. Жүрөктөрү түрсүлдөп, ээнсиреп кала берди эл журт. Аттар азга азанап, атчандар болуштун артынан агылды. Такалы туяктар жер чапчып, чаң сапырылды. Атчандардын алды тууга ыктап бастырууга ашыгып, үзөңгүлөр кагышып караса туу куйругун чубалткан, эликтей мойнун созгон ноктолуу торусун ок жыландай сойлотуп, көпчүлүктөн азга озуп Нарбото камбар болуш менен теңеле түштү. Те илгери Кудаян кезинде туусуз бастырган урууну арсыз деп күлүп, кеп кылчу мезгилде туу асынуу шаан шөкөт менен болчу экен. Добулбастар кагылып, добулбастын дошу кокту колотту жаңыртып, жер сууну түп көтөрүп жиберчү экен. Кулактар тунуп карап турган кишини толкунданчу экен. Эскини эскерген аксакалдар ушинтип айтышат. Кайдагы добулбас азыр? Ормон хандын заманынан кийин кем угулуп калды дешет. Унутулуп баратат дешет билгендер. Ага карабай тууну ээрчигенине Нарбото толкунданып алган. Толкундангандан жүрөгү түрсүлдөйт. Добулбастын кагышындай кабынан чыкчудан бетер түрсүлдөйт. Баамында мына мынча кишинин жүрөгү кошо түрсүлдөп, добулбас болуп кагылгандай. Нарбото тууну жандап, тууну кармап баратсам атаганат дейт. Болуштун ордунда баратсам, тууну дагы кармасам, элди дагы ээрчисем деп жаман оюнда болушка теңелет. Жанаша түшкөн Нарботону жанына карыш жуутпай, жакын жолоткусу келбей камбар болуш атына камчы басып алдыга озот. Туучусу ага уда чабат.
Аладын чаңында калган арданган Нарбото кайра теңелемдеп теминсе, окторулган торусу мүрүсү менен урунуп көп атка барып шыкалат. Нарбото саамга туудан алыстай түшүп кайра жакындайт. Туу кубалай алчыланган Кудаян уулу коктунун ичинде бирде чубалып, бирде туучуга ыктай жыйналып, чүйдүн суусун кечмеликтен шараттап, Шабдандын мөкүшүн хан көтөргөнү жаткан малга туштай, чоң шашкеде кеминге кирип барды. Кудаян эли барса журт түрөө чогулуптур. Эки тоонун ортосуна жык толуп кайкыйт. Туу сайынган туучулары көп жүрөт. Туу көтөрүнбөй калганга канча болду. Айчыгы алтын көк туу, боз алалуу көк туу, ай тамгалуу кызыл туу, жагалмай тамга салынган туу. Тынай бийдин туусу деп дагы бирин айтышты. Туусу жогунун көтөрүнгөнү желектүү найза. Найза чаны, сойыл чаны көбүрөөк. Айбалта чаны дагы бар. Мылтык туусу адырактай. Анысы шыйрагы салаңдаган түтөтмө. Шабдандын чоң ашында сайылган кара тууну алып келатышты эле, аштын туусу деп тыйышты. Шабдандын чоң туусун алып келишти. Журт уюлгуп турганда баштык кыргыздардын бири сүйлөдү. Баш аламан чабылды коёлу. Биз аскер менен урушалы, куралды мужуктарды кыралы, катын балага, кары картанга кол көтөрбөйлү деди. Кан көтөрөлү деди. Кан бар болуш жакшылардын катарында алдыга өттү. Нарбото менен Мукай сүрмө топтун ичинде сүрүлүп, моюндарын созо ортону карашат. Шыкалган элден орто көрүнбөйт. Мукай обочурок бастырып, дөңгө чыкса элдин ортосу көзгө даана тартылды. Кан көтөрөт деген ушундай болот экен. Ортого 6 кулач ак кийиз жайылып, калың эл тегерете котолойт. Алаңгыча төр жактагылар экиге жарылып, тебетейчен, жүзү тегерек, тегиз сакалдуу, кою муруттуу, толмочураак келген орто жаштагы кишини колтуктап келишип, аягын чечтирбей келишип, ак кийиздин үстүнө отургузушту. Тегил киши малдаш токунду. Колтуктап келгендердин бири алаканын жайып, «Теңирим жалгасын» деп бата тиледи. «Теңирим жалгасын» деп тургандар бир ооздон кайталап бата кылды. Мукай көптүн кыймылын кайталап, алаканын жая, айтканын кайталап, «Теңирим» деди. Эми эмне болот дегендей ортого көзү кадалат. Жылоодо турган ак боз бээни чалып мууздап жиберишти. Канын ак кийизге чачышты. Тегеректегендер канга боелуп, бир өңүрү мала түс тарткан кийизди тегерете кармашып, өйдө көтөрүштү. Ак кийизде отурган кишини колтуктап келгендердин бири кийиздин бучкагын мыкчый кармаган тейде «Өйдө» деп үнүн өктөм чыгарып буйрук берип жүрөт. Өзүнүн тебетейи жөөлөшүп түртүштө кыйшайып, башынан түшкөнү жүрөт. «Өйдө» деп тердеп кургап кыйкырып жүрөт. Таноолору барбаят. «9 кадам басалы» дешти кийиздин оң өңүрүн кармагандар. Ал жагы алдыга жөткөндү. «9 жолу айланалы» деди сол өңүрүн тарткандар. Ал жагы тегеренди. Антисте кийиз буралып, отурган киши капталына оодарылып кете жаздады. Ханды кийизге жетелеп келген киши ачуулана түшүп, үнүн бек чыгарып баарын баштады. «Ата бабабыз 9 басуу айланган. 9 кадам таштагыла. Каяктагы жорукту баштаган маанакелер» деп тилденди. Отурган киши бир колу менен кийизге коомай таянып, экинчи колу менен тизесин мыкчыйт. Кимдир бирөө «Атакенин арбагы колдосун» деп кыйкырды. Көпчүлүк чуулдап «Атаке! Атаке!» деп ураан таштады. «Атаке» деген жаңырык кокту колотту аралап, тоо коюнун козгоп кеткендей болду. А дегенде кошо кыйкырчудай обдулган Мукай оозун жарым-жартылай ачып барып токтонду. Заматта эсин жыя салып, эл жапырт кыйкырдыбы же жарым эле кыйкырдыбы деп жакшы ажырата албай эки жагын каранды. Антмегинин себеби бар эле. Бир курдай бир нече жыл мурда көп уруу катышкан ат жабышта башка уруунун ураанын чакырып, күлүксүрөгөн бирөөнүн «Ээрчип кыйкырдың акмак» деп башын кандоого, мүлкү талоонго түшкөнү эсинде. Башка уруунун ураанын чакырган уят дегенди ошондо билген. Мукай кимди ээрчишти билбей турду. Алаңгыча кийиздин бучкагын кармагандардын бири «Сарбагыш» деп кыйкырды. Эл жапырт «Сарбагыш! Сарбагыш! Сарбагыш» деп 3 ирет жер сабады. Бул ирет элдин дошу бийигирээк чыкты. Мурдагы кыйкырышта көпчүлүктүн эмне деп уран салганын аңдып, аңдоос тургандыктан Мукай урандын соң жагына кошулуп калды. Көпчүлүктү туурап «Сарбагыш» деп үнүнүн баарынча бакырганга үлгүрдү.
аш тойлордо элге кошулуп Кудаян деп ураан чакырып эле жүрчү. Бирок эс тартып эрешен жеткени Сарбагыш деген ураанга аралашып көрө элек экен. Мынча көп киши чогулуп, чогусу менен ураан чакырышын биринчи көрүшү. Кулагына жаңы ураан жаңыргандай сезилди. Жашоосундагы дагы бир жаңылык сезилди. Жаңгороз деп бакырды бири. Аталардын урааны жаңгороз болчу. Жаңгороз деп чакырган баарынан катуу чыкты. Мукайдын көздөрү ортодо, ак кийиз жайылган, ак боз бээ чалынган, топураган эл тепсеп топурагы чыккан орто ага ордо элестеди. Кандыктын ордосу ушул жер деп ойлоду. Болуш старчындар тегеректеп, хан көтөрүлгөн кишини колтуктап, алтын күмүш жалатылган токулгалуу атка мингизди. Төрт аягы тывырчылап, ойноктогон атынын башын тарткан, колундагы күмүш сап камчысын бүктөй кармаган хан сүйлөдү эми. Күмүш сап камчысын сермейт, калкаанын оозун тиктейт, үнү Мукайга үзүл кесил угулат. Ата бабадан, адигине тагайдан берки, үчүкке түлкүнүн чагындагы кыргыздын өз алдынча турмуш жөнү деген эле сөздөр кулакка илинди. Бүктөй кармаган камчысын кезеген хан жерибиз, суубуз, таш дейт. Мукай Нарботонун жанына жакындап, жакшылап укмакка кулагын төшөдү. Сөзү тартымдуу, өзү толумдуу экен. Калкыбыз кандуу болду, деди Нарбото маанайы көтөрүңкү. Орустун маңдайындагы элди, бети ачык элди бек жерге кондуруп, жасоң ордо айры кыла, деди хан. Кан болуму ушундай болот турбайбы? Ордо күтү ушундай болот турбайбы, деди Мукай ичинде. Хандын турган турушун каладагы орустун үйүнөн көргөн сүрөттөгү ак падышага салыштырат. Турпада ак падышадан кем көрүнгөн жок, ашып турду. Падышаныкындай тегиз өскөн сакалы бар. Падыша жылаң баш эле. Бул киши төбөсү кызыл түлкү тебетейчен, падыша жупуну күрмөчөн көрүндү эле. Бул киши кымкап жамынган, падыша жыгаштан чабылган отургучта отургандай болду эле. Бул киши алтын күмүш токулгалуу аргымактын үстүндө. Эмнеси никелейден кем? Сарыбагыштардын никелейи, кыркуру кыргыздын никелейи, деди кыялында. Ушинтип хандын сөзүнөн көңүлү самга бөлүнүп, кыялга термелип турса, калың элдин катары капысынан тоо көчкөндөй козголуп, тосмону жарып өткөн кыян сымал алды төмөн карай агылбаспы? Элдин жабыла, о мин деп алакан жайганын көзү чалды. Жан-жагын каранганча аттарынын куйругун түйүп, ары-бери ойноктоткон, колундагы бар куралын кезенип, урунарга жоо таппай колоктогон, баятан каны кызган жигиттердин көз ачып жумганча куюндай удургуп, чаап жөнөшкөнүн бир байкады. Хандын кыштактарга ат коюп өрттөгүлө деген буйругун Мукай укпай калган эле. Эми эле жанында турган Нарботону таппай адашып, алыстан бири-бирине урунган туулардын арасынан Кудаяндын боз ала туусун тааный сала атынын оозун агытты. Чаап бараткан аттардын калың дүбүртү, артта шыкалып, жол талашкан аттардын азынап кишенегени, айгай салган адамдардын чуусу аралашып, кулакты тундурат. Кимиси жаңгороздоп кыйкырып, кимиси кыргыздап кыйкырып, дагы бири ата келеп айгайлайт. Ушул чуунун ичинен токмокту алабыз деген үндөр угулат. Ал үндөр уламга туулап, токмокту өрттөйбүз деп жаңырат. Чүй борундагы жайнаган калагыштактын ичинен токмокко элдин өчү өзгөчөдөй сезилет. Каңдалган калай чатырлуу, шоңшойгон мунаралуу, анысында кулак тундурган коңгуросу асылуу чиркөөсү бар. Оорусу артыкча көп токмокко ушунча киши өчөгүшүп алышкан. Каратаандай каптаган атчан кыргыздар жел менен теңеше жел болуп, чаап баратса, токмокту алабыз деп тамактары айрылганча айкырып, айгай салып баратса, гүлүн сапыралы деп чуу салып баратса, Мукайга жомоктогу окуялар кайталанып жаткандай туюлду. Мынабул эл жомоктогу жоочул кыргыздын жолоюна түшкөндөй, жомок чын келгендей туюлду. Токмок деп чаманышса, бейжинди беттеп, самсый чабышкан байыркы бабалары элестейт. Токмоктун тосу чыгары, гүлү көккө сапырлары элестейт. Айылды аралап калчу манасчыдан укканы эске түшөт. Туулар тууга урунуп, туташ кыргыз аттанды.
өлümгө башын байлаган өңчөй кыргыз аттанды деп куудай сакалы көкүрөгүндө жайкалган манасчынын жанын сабап айкырып, кара жини кармаганда улага төрдүн ортосунда чимирилип, көзүнүн жашын төгүп ичүүдөгү күнү ушундайча да болот тура деген ой келет. Чоңдордон калбай мукай чаап барат. Алиги манасчынын кара жинине арбалгансып, чоңдорду турап, «Токмок!» деп кошо үн салат. Үнү кардыкпай бек чыгат. Орусту беттеп аттануу чоң казат сымал туюлат. Чоң казатка катышып жаткандай туюлат.